Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkacasın bardığынан. Gülnaz айым, білесізбі? Негізі сүйүүнүн түрлөрү бар екен. Мекенге болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү, доско болгон сүйүү, жубайыңа болгон сүйүү. Ооба, топтуура. Ошол сүйүүнүн түрлөрүнүн арасынан эң мындай эмоцияга байы бул албетте кыз жигиттин ортосундагы сүйүү деп айтмакмын да. Бул андай сүйүү болбосо дагы Кыргызстан көбөйт экенбиз да. Ошондой сүйүү менен биз жолуктук долбоору дагы да болсо өзүнүн жумушун активдүү улантып, жакын арада эле Улук менен Нурперинин тою интернет желесинде өзгөчө бир жакшы маанайда жакшы видеолор тарап жатканын көрүп атабыз, Ооба, мына ушундай самалыкка, мына ушундай жуптардын табышына, үй бүлө курушуна себепчи болгон биз жолуктук долбоору мындан ары дагы бул сезондо дал ушундай жуптарды көп табыштырат деген ниет менен биз бүгүн баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сиздер дагы сүйүү менен, жакшы маанай менен экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. анткени бүгүнкү эфир болуп көрбөгөндөй толтура кызыктарга бай болуусу күтүлүүдө. Баштайбыз. Сөзсүз түрдө биз жолуктук долбоорунун биринчи эле эфир башталаардын алдында биз апамдын чайын ичебиз. Негизи апамдын чайы болобу, дүйнө жүзүндө чай ичип болобу, миллиарддаган адамдар жашоосун мындай эртең мененки таңды чай менен, суу менен башташат экен да. Ошол эле убакта биз жолуктук долбоору дагы өзүнүн жакшы чыгарылыштарын апамдын чайы менен баштайт. Гүлназ айым, коюңузчу. Келиңиз. Апамдын чайы бир гана суусундукту кандырбастан, апанын кучагындай болгон гармонияга. Чындыгында Гүлназ айым дагы биз жолуктук долбоорун алып баруучу болуп келгенден өзгөрдү. Анткени апамдын чайын ичип атат да. Келиңиздер, биз алып ийели. Ар бир уурдандан рахат алыңыз. Апамдын чайы. Апамдын чайы. Атаңыз алып берсин апаңызга. Анда эфирди алдыга карап улайбыз, Гүлназ айым, кезек сизде. Ооба. Жалпыңыздардын эсиңиздерде болсо, биз өткөн чыгарылышта биздин студияга келген катышуучулардын арасынан бир канча жупту достук жайына жөнөткөн болчук. Анын жыйынтыгы кандай болду экен, бүгүнкү чыгарылышта алдыда чогуу болобуз. Бая катышуучулар бири-бири менен диалог кылып сүйлөшкөндө көбүнчө басым негизи ойлогондо мырзалар көбүнчө биз деле ойлогонбуз, Фатимага көбүнчө чайга чакырганга ойлойт болуш керек. Анын сап башында эле калык турат болуш керек депчи, бирок калыктан негедир билбейм, баягы Фатиманын сезими менен ойнодубу же намыстанып кеттиби, дароо эле ойлонуп туруп Мээрим айымды чакырды да достук чайыначы. Анан Мээрим экөөнүн достук чайы кандай болду? Балким Мээрим айым калыкка кеңеш берип туруп болду, ошол жөнүндө биз толук билгибиз келип атат. Калык, Мээрим, куш келипсиздер. Саламатсызбы, Канат аке? Мээрим биринчи сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Биз башынан эле достук чайына чыкканбыз. Жолуктук бир жолу. Негизи адам катары аябай жакшы адам экен. Адамгерчиликтүү, жашоого болгон максаттары абдан чоң экен. Юморист экен, кудул экен, стендап комик деп өзү айтып калды. Нахаду эле мындай импровизация кылып, аябай тамашакөй экен да. Анан калыктан мен жашоого мындай кичине позитивно караганды үйрөндүм. Тамашакөй болгонду. Негизи калыкты Россияда чоңоюптур да, анан орус мүнөз экен да. Баарын мындай түз эле прямо айтып берет экен да, анан жаман көрүнүп калат экен да. На самом деле бул жүрөгү таза, жакшы адам экен. Бирок эч кандай бизде сезим жок. Болгондо мындай достук чай болчу, достук бойдон эле калдык. Бизде дегенде экөөңөр үчүн жооп берип атасыңар да, Мээрим айым. Анан анткени өткөн чыгарылышта калыктын пландары аябай чоң болчу. Кудай буюрса кызы чоңоюп биздин балдарыбыз карайт деген ниеттери бар эле, эсиңерде болсо. Кандай болду ошол? Алдап койгон окшойсуз калыкты, мындай. Достук. Жок, просто мындай мен талаптарым менен хотя бы 2 жаш өйдө болуш керек да, анан калып экөөбүз тең болуп калат экенбиз да.
Ошол себептен атак өзү жакшы адам экен, талапкерлер келсеңер болот. Сонун адам, айымдарды аябай сыйлайт экен, дагы да басым жасаган. Ооба, бул жакта аябай өзүн активдүү көрсөтүп, тамашалап атпадыбы, ар кандай сөздөрдү айтып дегендейчи. Анан ошол чын эле калктын өзүнүн жөнөкөй жашоодо дагы жүзү ошондой экен, ошондой эле бала экен же ошентип ойноп коёбу экен анчалык? Жок, бул негизи эле жашоодо ошондой экен. Нахадуу эле мындай тамашакой экен да, аябайчы. Бирок айымдарды ушунчалык сыйлайт экен да. Анткени өзү үйлөнө элек болсо да негизи эле айтып атат, мен бир баласы боло, эки баласы боло алып берем деп атпайбы. Негизи мындай мырзалар аз да. Анткени мен өзүм кичинекей кезимде ата энем ажырашып кеткен деп айтты да. Анан өзүм да ушундай айымдарга жардам бергим келет, мага айырмасы жок деп айтты негизинен. Калык сизче? Мен азыр мээрим айткандан кийин кадимкидей мээримди кой бергим келбей атат. Дос экөөбүз азыр кадимки экөөбүз достук чайга чыгып келдик. Прогулка кылдык, баягы женен почти күндө эле жолугуп аттык. Бирок мындай эч сүйүү сезим жок да, баягы женен. Айда тамашалашып эле бири-бирибиз мененчи. Кадимкидей мээрим болсо өлү эле жакшы кыз экен, мен ошондо эле ойлодум да, мээрим мени хан кыла турган кыз депчи. Бирок менден башкасын эле хан кылсын депчи. Экөөбүздүн ортобузда. Видео барбы, видео? Ошону көрүп туран сүйлөшөлүчү, Видеолор бар. Анда урматтуу көрүүчүлөр жана катышуучулар, мээрим менен калыктын видеосу сүйүү баян. Мен майдылуураак жалдап барсаңыздар болмок экенсиздер. Башында эле кадрда бетиңиздердин жарымы көрүнбөйт, андай эле. Эптеп эле тартып коюлду эле окшойсуздар, видео атып жаткылы эле. Бир нерсени айта кетейинчи. Калыкты экөөбүз күндө жолуккан эмеспиз, билбейм эмнеге күндө жолукканбыз дейт. Балким оюн ичинде күндө жолугат. Түшүндө балким. Түшүбүздө экөөбүз күндө жолугуп атканбыз негизичи. Бирок мындай экөөбүз бала кыз катары мындай жүрө албайт экенбиз негизичи. Экөөбүз от души дос болчулайбыз да негизичи. Дос болсок өлү эле жакшы дос болчулайбыз. Жана видеону айтып атпайсыздарбы? Биз болсо каткырып күлүп отуруп элечи, видео тартканга убакыт болбой калды, чын айтайын. Күлкүбүз көбүрөөк болуп атты. Анан бир байке да кызын көтөрүп баратып, моюнуна көтөрүп баратып, баягы женен чоң здоровый байке экен. Экөөбүз жетелешип кетип баратсак, баягы женен балык дейт. Баягы женен балык дегенде кыз үстүнө түшүп кетпесин деп чуркап барып салам бере калдым да. Ай. Ошо Элдин да канын ойлогон бала да. Камеранын проблемасын түшүндүрдүм да. Экөөбүздө күлкү көп болду. Анан кийин жана айтып атпайбы мээримчи. Айымдарды өлө сыйлайт экен депчи. Айымдарды мен өлө сыйлайм, бирок айымдар неге билбейм, мен маяка чапканды жакшы көрөт да, могу жакачы. Дал жакка чапканды жакшы көрүшөт. Постоянно жаңы таанышсам да постоянно чабат. Наргиза ичке бастырат да, сразу элечи. Биз действительно күлүп, аябай тамашалар көп болду, бирок жетелешип, анан күндө жолугуп дегени бир аз көркөмдөп коюп атат да. Экөөңөрдүн бирге түшкөн сүрөтүңөр, видеолоруңарды биз жолуктуктун расмий баракчасынан дагы көрүп аттык. Анан бир нерсе болгон окшойт деп кубанып аткан болчумун да. Жакшы жарашат экен депчи. Мен го билип аттым, мээрим алдап коёбучу. Калыкты алдап бир видео отчет кылып кутулуп коелу деген мындай таризде келишиптир да. Дос эле болуп калат окшойбуз дегенди мээрим айткан окшойт, Жок, негизи экөөбүздөн эле айттык. Мен деле байкадым, бул деле байкады негизичи. Экөөбүздүн ортобузда мындай эчтеке сүйүү болгон жок. Мен сезем сүйүүнүчү сразу. Анан кийин ула кандай десем, мээримдей эле кыз керек магачы. Просто чуть-чуть башкачараак. Фатима менен мээрим экөө салыштыргандачы. Ошо бир кыз керек да ошондойчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы катышуучулар? Саламатсыздарбы Канат мырза, мен Асайым. Барыңыздарды көргөнгө аябай кубанычтамын. Сагынып калып турмун барыңыздарды. Биз мээрим менен калык тууралуу айта кетсем, биз тоого барганда аябай сонун отурдук. Учурдан пайдаланып, мен мырзаларыбызга рахмат айтат элем. Ушундай аябай сонун мырзалар келиптир. Бизге аябай камкор болду. Бизден эмебизди аябай ойлоду да ошол жерденчи. Биз эч нерседен орусча айтканда нуждаться эткен жокпуз. Аябай күлдүк, ойнодук, көңүлүбүздү ачты. Бизди үйгө чейин жеткирип, мындай жеттиңби, үйгө кирдиңби дегенге чейин сурашты да. Аябай ыраазымын. Баарыңыздарга чоң рахмат.
ошондо сизде мээрим экөөбүзгө кандай сурооңуз бар? Кандай ощущение болду? суроо жок, мен айтайын деген болчумун. Биз тоого барганда мээрим менен калыкты байкадым да, мен байкашымча мээрим мындай токтоо, жашоого болгон көз карашы кичине башкачараак экен да. Калык менен мээрим экөө туура келчүдөй эмес. Калыкка мен оюмча өзүнөн жашыраак, кичине өзүнө окшогон, ичинде кири жок таза кыз керекпи деп ойлойм да. Мээрим деле өтө сонун кыз да, таза эмес деп айтпайм. Аябай сонун кыз да, бирок мээримге мен оюмча өзүнөн кичине улуураак, өзүнө окшогон токтоороок мырза керекпи дейм. Мен ошондо мындай элдерде туура эмес түшүнүп калбасын, мындай хитрая, мындай башкача кыз экен деген жоксузбу случайно? Жок, айтып атпаймынбы? Мээрим өтө токтоо, жашоого болгон көз карашы башкача. Сага мен оюмча да өзүңө окшогон токтоо, жашоого көз карашы сеникине окшогон мырза керек деп ойлойм да. Саламатсыздарбы? Жалпы көрүүчүлөр, катышуучулар жана алып баруучулар. Мен дагы бир ой пикир айта кетсем, экөөңөр чогуу жүргөндө байкаптырбыз. Калык сен көбүнчө баладай мамиле кылыпсың да. Мээрим сени өз баласындай эле көрүп койгон сыяктуу болуп атат. Анан мээрим деле ойлоп атса керек бул жерде. Мен бир балам бар, баарыбызга эле белгилүү мээримдин баласы бар экен. Мен бир балам бар, экинчи баланы эмне кылам деп ойлоп атса керек да сенин жөнүндөчү. Негизи мээрим эмен деле ойлоп койсо болмок. Мен кызым менен деле кызымды ойноп турганга бала керек депчи. Мен дагы өзүм мындай баладай болсомчу. Мен эч кандай калыкты баламдай көргөн жокмун. Болгону мындай дос, классташ кыздары көрдүм. Болду ошол эле. Өзү жакшы айтып атпаймынбы? Жашоого максат абдан чоң экен негизичи. Просто тамашакой экен да, анан элге ошентип көрүнүп калат экен. Калык мырза, бул жагын эми түшүндүрүп айтып кеттиңиздер, достук мамиледе калабыз депчи. Мындан аркы сиздин пландарыңыз кандай? Менин пландарым талапкер кыз күтөм. Кадимгидей ошо өзүм айткандай, акылдуу кыз болсо болду, акыл менен башкарган. Жакшы, сонун. Манас балдар төрөп бере турган. Мээрим сиздики? Мен өз талапкеримди күтөм. Аябай шашылып айттыңыз го, биз убакыт көбөлөр экенбиз негизи. Калыкта жатыйдың деп атам. Урматтуу көрүүчүлөр, мына калык менен дагы мээрим өзүнүн талапкерин күтөт. Эгерде сиз өзүңүздү мээримге ылайыктуу мырзамын деп ойлосоңуз, анда сөзсүз түрдө алда турган номерлерге байланышып, талапкер катары келсеңиздер, биз сиздерди ар дайым эшикти ачып тосуп алабыз. Ал эми калыкка өзүнө окшогон, жүрөгү таза, мындай шайыр, ушундай айыммын, калык мага жакты десеңиз, анда калыкка да келсеңиздер болот. Кол чаап коелу. Биздин өткөн чыгарылышта достук чайына барып жакындан таанышып келели деген ниет менен аттанган дагы бир жуубуз бар. Кандай жыйынтык менен келишти? Достук чай эле болуп калдыбы же андан ары карай мамилесин улантабы? Азыр сиздер менен чогуу байкай турган жуп Арген менен кыз жибек айым. Саламатсыздарбы, катышуучулар? Катуураак сүйлөсөңүз Арген ушундай. Кыз жибек баштап берсин. Мен дагы калыкка окшоп сыйлап коеюн. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназ айым. Биз достук чайына чыктык. Жакшы болду. Видео тартып келдик. Ошону көрүп алсак биринчи. Макул. Келиңиздер анда. Сиздер менен биргеликте видеодон байкайлы. Жылуу сезимдерди бирге сезүү үчүн
Мына Канат мырза, халық мерим видео ушундай болуш керек да мына. видеодон улам жакшы жаңылык бар окшойт деген сезим келбей элеби сизге? Мен ошо негизи мындай видео тарткандан кийин үйлөнүш эле керек го. Ластор болуп калыптыр, Анда Бирок этегин Арген мырза капшонка жамынып кетип калган. Ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Канат. Бул видеонун мазмуну мондай да. Мен кыз жибекти чайга чакырдым. Мен өзүмчө ойлонуп атам, кандай кылып тартсак экен, каяка барсак экен деп. Ошону воспоминание бул жакта эстеп, ошондо маниде да. Андан кийин эстеп туруп, кайра телефон чөтүккө салып, кайра кетип калган мезгил болуп калган да, ошондой. Ошону кандай эстеп туруп, ойлоду, ушундай жыргап жүрсөк деп турчу, бирок ошону эч кереги жок деп кетип калдыңыз капшонканы. ушундай жакшы видео тартып келдик, анан Бирок аябай сонун видео. Ким тартты видеону? мобилограф жалдадык, буюрса. Ушундай аракет кылыш керек да. Силердики эстебей эле болуп жаткандай эле болуп калды, телефонго сакталып калыптыр. Анан силердики эстеген сыяктуу эмес, болгон учур болуп атты. Анан экөөңөр достук чайга чыкпай эле, Калпайт балаш деле болот. аял күйөөсүндө эле чыгып калсаңар да. Кыз жигитте, э? Кыз жигит. Чын эле ошондой сезим калып турат экен. Көрүнүш да. Албетте, жакшы. Фотолор болсун. Кандай экен, кыз жибек кандай экен? Кыз жибек жакшы, биз экөөбүз чогуу жалгыз олтурганда аябай жакшы сүйлөштүк, мага ачылды. Мен дагы ачылдымбы? Азыр өзү айтып берет. Мага көбүнчө ачылды, ичиндеги сырларын айтып, мындай өтө жакшы сүйлөшүп отурдук. Кеч саат убакыт бат өтүп кетти да. Бат өтүп кетип, карасак эле саат ушунча болуп кетти. Йоо, кетели деп анан ошентип көпкө чейин ошентип жакшы отурдук да. Кыз жибектин мага жаккан сапаттары эки жакшы сапаттары бар экен, мага жаккан. Негизи кыздардан күткөн сапаттарым эркелеп турган мага жакты. Анан бирдемсени сураса дагы, мону кандай кылайлы, мону кийсем жарашабы, мону кылсам жарашабы, ошонусу мага да абдан жакты. Менден сурап турганы, негизи аял киши, мен аялым болсо дагы, менден сурап турса, мен дагы экөөбүз бири-бирибизге ортого сөз таштапчы, ушундай сурап турган жагат да негизи. Сонун. Биз Аргендин мынчалык ачылганын көргөн эмеспиз да, Гүлназ айым. Мына экинчи сезондон бери отуруп келатат, бирок негедир талапкерлер деле келген, башкача болуп келген. Артында катышуучу менен болобу, талапкер менен болобу, ушундай достук чайына чыкканда Арген сүйлөшмөстөн унчукпай эле отура берчү да, жакпай калса акырын эле коштошуп койчу да. Бул жолкусын Арген башкача. Демек башкачанын сыры кыз жибекке биринчи сөз берели. Арген мырза кандай экен? Кандай жакшы сапаттары бар экен? Жашоодо кандай мырза экен? Бул Арген мырза айтып кеткендей эле, биз баягы сүйлөшүп отурдук да. Аябай жакшы ачылып сүйлөп берди да. Анан мага жакканы бунун мындай экөөбүздүн мындай характерибизде окшошуп кетет экен да. Мындай бири-бири сүйлөп, мындай мисалы мен сүйлөп атсам, бул деп угуп турат да. Анан бул сүйлөп атса, мен дагы деп мындай сөзүн бөлбөйчү. Негизи ушундай адамдар жагат да магачы. Анан баягы байкой сүйлөп алсак дагы мындай анан улантыр депчи, ушундай эмес характери жакты мага. Баягы адамдын дагы эмесин сыйлайт экен да. Ой пикирим. Бирок мага бир эмеси жакпай калды. Эмеси жакпай калды? Баягы биз эми жолугуп анан бул кетет да. Кеткенден кийин баягы негизи эркек сураш керек го. Мен буга жазам да. Кандай жетип алдың, жакшыбы, жеттиңби депчи. Анан макул, жакшы жаат деп баягы мен сурап аттым да. Анан мындан эч нерсе жок да. Мындай эмне болду, кире болдуңбу деп мындай эркек сураш керек да негизичи. Мындан андай нерсе болгон жок. Анан дагы баягы көп деле бизди чалып жазышуулар болгон жок. Видео тартаарда гана жолуктук да. Анда дагы мен буга айттым, Арген, эмне кылалы, качан тартабыз видео депчи. Ушундай жактары мага кичине жакпай калды да. Мырза тараптан сиз демилге күтүп аттыңыз, бирок кечигип, күткөн убактыңызда чалбай, жазбай, демилге көтөрбөй аттыбы? Ооба, негизи мен айтат элем да, баягы биз эми мен мындан талап кыла тургандай, биз кыз жигит мамиледе болгон жокпуз да. Болгону дос катары чайга чыкканбыз. Бирок ошондой болгон учурда деле мындай эркек деген баягы ортодогу мамилени сыйлаш керек деп ойлойм да. Биз убакыт бөлүп чайга чыккандан кийин кичине болсо дагы мындай жазып чалуу болуш керек да. Анан мен буга айттым да, бул айтты да магачы, мен жумушта болуп атам, бошобой атам депчи.
Анан мен азыр күлкүм келип атат да, мындай мен деле жумушта болуп аттым. Биз жумушта болгуда баягы ак үйдө иштеп аткан жокпуз, же бир иш чараны алып барып аткан жокпуз да. Мындай аябай важный деле эмес да. Биздикичи мисалы менде деле мен жумушка чыгып аттым. Тескерисинче буга караганда мен телефон көп кармаганга болбойт да жумуштанчы. Анан баягы обедке чыкканда гана кармап калам, ошондо дагы мен мындан СМС күттүм да, мындай Арген жаздыбы деп сразу карайм ачыпчы, бирок эч нерсе жок да. Анан мейли деп коем да, баягы бошоп атат депчи. Анан бунун эмеси баягы мен жаңы турдум уктап деп ушинтет да. Анан тиги таксиде болуп атам, мындай болуп атам депчи. Анан эми убакыт болот да жазгангачы, чалганга убакыт болот. Мен муну кыйнагым келген жок да. Арген, сизди мен өзүм ойлонуп жүрүп канчаден баланын арасынан алып калдык элесиз ушул? Кандай комментарий бермексиз? Бул жаккабы? Ооба. Кыз жебек. Видео тартыш боюнча 5 келсек, ал жөнүндө мен өзүм пландап койгон болчумун, бирок айткан жок болчумун. Көп убакыт өтүп кетти, анан бир күнү эле жазды, эмне болду, видео тартабызбы деп. Анан мен айттым, мынчанчы күнү тартабыз, мен просто пландап койгом, мобилографты да жалдап койгом ошол күнгө. Бирок ошого чейин мен сага айтпай тургам дедим. Анан ошол күнү кеттик. Калган жазбаганыңызчы? Жазбаганым ооба, мен көбүнчө күндүз уктап калып аттым, түнү ойгок болуп аттым, түндү бул уктап калып атты, ушундай эле болуп калат. Жакшы жет, мындай кыска эле нерсе, жакшы жет, көңүл алуу, мындай. Андан кийин баягы видео тарткандан кийин жолуккан да жокпуз дейт, мындай эч аракет болбоптур да. Баягы эле нерсе болуп атат Арген. Бул нерседен биз тажап калдыкпы? Мен бир нерсени түшүнбөй калдым да. Видео тартыш үчүн жолуктуңарбы же чай ичип жакындан таанышуу үчүн? Биз 3 жолу жолуктук. 3 жолу, ооба. Ошондон кеп баштабы? Бирок кыз жебек ас болуптур да 3 жолу. Кыз жебек ас болуп атат. Бул азыр бунун сөзү боюнча бир эле жолу жолуктук, видео тарттык, все болду деген калып кетти. Биз ага чейинки жолуккандар айтылбай калып кетти да. Сизге менен айтып берсеңиз. Биз 3 жолу жолукканбыз. Видео тарткан күнү ал өзүнчө башка күнү, сүйлөшүп отурган күнү өзүнчө башка күнү. Өз-өзүнчө да, общий эле бир айтып койду окшойт. Мен Аргенде суроом бар да, суроо пайда болду. Арген, сени историядан көрүп калдымбы, Инстаграмдан көрүп калдым. Видео тарткан экенсиңер. Анан кыз жебек экөө келатып, анан Гүлнур жаныңардан өтүп кеттир да. Анан Гүлнурду карап, айттың дегендей кылып аябай өкүнүккөн экенсиң. Мен ошол жерден ой пайда болду. Дагы эле Гүлнурга кандай сезимиң барбы, ушул жеринде да айта кетчи бир. Мага ушундай пайда болду да. Биз просто бул биздин идея болчу. Кыз жебек, Гүлнур үчөөбүздүн ортобузда идея. Ушундай кылып кел, ушундай кылып тартабыз деген. Бул жөн гана видео. Контент үчүн эле. Мен да айта кетсем болобу, саламатсыздарбы? Арген мырза, кыз жебек айым, сиздер аябай пара экенсиздер. Мындай көрүнүп турат. Анан кийин сиз айтып атпайсызбы өзүңүз, мага эркелеп турат экен депчи? Сиз өзүңүз айткансыз, кыз кандай болуш керек дейт, мага эркелеп туруш керек депчи? Анан сиз билем да, мындай жакшы аракет кылбайсыз. Кызга өзү айтып атпайбы, жазбайт, мен өзүм карайм депчи, күтөм деп атат. Мына сиздин жазганыңызды карап күтүп экен. Сиз кичине эмерээк болушуңуз керек да, баягы айтып атпайбы, газ болушуңуз керек. Жазып, кызды сурап турушуңуз керек. Анан дагы Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, Канат мырза, Гүлназ айым, баарыңыздарга көңүлдүү эфир. Мен сиздерге айтайын дегеним, мындай биз азыр видеону карап турсак, өкүңөр баягы бириңерге болгон сезимдерди, жылуу сезим бар экенин видеодон көрүп отурабыз да. Бул жерден азыр чын карап, мен өзүмдүн оюмду айта турган болсом, кыздын сага болгон сезим бир аз бар да, Аргенге болгон, бирок Аргенде сезим жок. Бул жерде өкүңөрдү бирок мен мындай айта кете турган болсом, өкүңөрдүн жолуңар эки башка. Аргендин ою башка, кыз жебектики башка. Ошон үчүн азыртан кыздын сезими менен ойнобой, азыртан мындай чечим чыгарып алышың керек да. Ооба, Гүлнур, сенин сурооң боюнча ооба, эсте болот, бул кийинкиси кайталанбайт. Сиздин сурооңуз боюнча ооба, ошондой эле го. Мен көбүнчө жаза албай аткан себеби билбейм.
жазганга убакыт негизи көп эле болуп аткан. Просто өзүм Жо баягы жазган айтат жокмун го, ушундай. Арген мырза кечиресиз, баягы каалоо болсо баардык нерсени кылса болот депчи. Ал баардыгы баягы сезимге, каалоого байланыштуу деп ойлойм да. Негизи баягы сүйлөшүп отурганда ачылыштык, баягы эркелешип, чынында эле видеодо аябай сонун көрүнөт экенсиңер, бири-бириңерге жарашат экенсиңер. Ичиңизде бир кандайдыр бир сезим болдубу? Болочоктогу жубай катары же жок дегенде кыз жигит катары сүйлөшүп көрсөк кандай болот экен деп ичиңен сыртыңан айтпасаң да элестетип көрөсүң го, мырза менен, жайым мененчи. Ошондой сезим болдубу сизде? Ачык айтканда. Ачык айтканда биз ооба телефондон анчалык сүйлөшө албайбыз, бирок жакын мындай жанма-жан олтуруп сүйлөшкөндө аябай жакшы сүйлөшөбүз. Аял катары и девушкам катары айтканда, девушкам катары элестетип алам. Элестетип көрдүм буга чейин деле. Видео тартканда канчалык окшоштуруп деле тартыш керек да муну. Ошончолук карадым, ошончолук бүт мындай бүт бердим да мактан чыгарыпчы. Эми Арген Байкени деген мындай сүйрөп кете ала турган неме керек да, аял керек деп ойлойм да. Мен ойлойм, кыз жибек айым сүйрөп кете алат деп эле. Мындай тартып алдыгачы. Кыз жибек келиңиз. Мен биякта Эсенжан мырзага жооп бергим келип атат да. Мен сезими бар депчи. Сиз видеону карап айтып атат окшойсуз. Бизде эч кандай деле эми сезим жок. Болгон жакшы адам катары көрөм да. Арген мырзанычы. Анан мындай кичине эркектин мага деген мындай чечкиндүүлүгү, анан кийин мындай мага кандай эле көңүл бөлүүсү керек да магачы. Анан да бир нерсени айткым келип атат биякта видеодо. Ушундо да бир кичине настроение болуп калды да булчу. Анан мен болсо улам эмне болуп атасың, жакшы элесиң деп сурадым да. Анан дагы ошол жекте да жанагы баягы бак тарактын арасында биз чуркап келатканда, мындай азыр мен видеодон байкасам бул мындай басып келаттыр да. Мен айттым да бугачы көрүп алчу. Сен чуркап койбойт белең мага депчи. Мен деген аябай мындай сүйүнүп чуркап келем. Сүйүнүп чуркап келаттырмын да. Видеону карасам бул мындай чарчагансы басып келатат да. Анан кийин аябай күлдүм да. Чуркап койбойсуңбу депчи. Анан дагы бир жери биз кафеге барганда баягы мен муну күтүп калдым да. Анан келип мага ошол костюмун бергенде мындай таарыныш керек болчу да. Анан мен ал жекте негизи таарынган адамдай эле болгом да. Анан бирок видеодон карасам ал жекте да мындай күлүп отурам. Анан негизи таарынгандай эле болуп аткам. Буга айттым да. Мен ал жектен деле мындай таарынгандай болуп аткам негизи депчи. Бирок видеодон карасам ал жектен деле чуркап күлүп отурмун депчи. Ошол. Саламатсыздар, мен сүйлөп коеюн. Мен ойлойм да башында эле байкалган болчу, Аргенин негизи кыз жибекке көңүлү жок болчу да. Башында келгенде эле мына көңүл үчүн эле чыгып койгондой болгон. Аргендин көңүлү Фатимада болгонун баарыбыз байкаганбыз да. Бул жерде эч ким жазбай келип, мына калк жазат го деп биз баарыбыз жазган эмеспиз да Фатима депчи. Анан ошон үчүн эч ким жазбай келгенде негизи Аргендин көңүлү Фатимада экенин билинип турат да бул жерде. Анын себеби баягы эмеден көрүп калдым. Фатиманын Инстаграмга бир видео жүктөптүр. Анан жүрөк жөө калтырып коюптур да. Өкүндө балким чын эле ушу Аргенде көңүлү бар окшойт деп ойлоп койдум да. Эгер Арген ушул нерсе чын боло турган болсо, ушул жерден эле убакытты созбой азыр аракет кылсаң кандай болот? Бурула калып Фатима депчи. Санжар мырза да кошумчалайм деп атат окшойт да. Мен Тилек мырзанын сөзүнө кошулбайт элем. Анткени баарыбыз деп бул жерде баардык эркектер үчүн жооп берип атабыз. Ушул жерде турган баардык эркектердин баардыгы Фатиманы жакшы көрүп, Фатимага жакшы салайын дегенбиз, бирок калдык үчүн биз салган эмеспиз деп айтып атабыз. Бул жакта баарыбыздын атыбызга жооп бериштин кереги жок деп ойлойм. Бул жерде балким сиз Арген мырза калдык үчөөңүздөр жактырып салгыңыздар келген. Бул жактан Арген менен кыз жибекке кайрылсак, Аргендин мен оюмча сезими жок деп ойлойм. Эми мага ошондой сезилип атат. Анткени бул жактан болсо действительно мырза канчалык маанилүү жумушта иштебесин, ак үйдө иштейби, убакыт таап жазып, жеттиңби дегенге убакыт тапса болот. Бул чындык нерсе да, тапса болот. Бул жөн эле нерсе, кандай кыйын жумушта иштебесин. Кыз жибек айым негизи жакшы нерсени элестетип, жакшы мындай мааниде сүйлөшкүсү келип эми достук чайга чыкты, бирок бир аз мындай күткөн нерсеси болбой калгандай жаралып жатат. Анан ушул жерден артта Эсенбек байке айткандай жакшы бир чечимге келип туруп эле уже эки жолго түшсөңүздөр болот. Эгер
же бир чогуу кеттиңиздер да, ошону ойлосоз. Өздөрүнөн Мен укпайбы? ойлоп атам, арген болсочу. Негизи эле баардыгыңыздарга, эркектерге баардыгыңыздарга рахмат айтам. Негизи мени сыйлап салбай койду деп ойлоп атам да. Аргенге дагы чоң рахмат дегендейчи. негизи экинчи сезондон баштап эле мурунку сезондордон Арген мырзаны көргөн сайын эле кыжалаттым да. Мындай отурат, чойлуу эле, мындай кыздарга кылган мамилесине канча талапкерлер келди. Ооба же дебейт же жок дебейт, мындай чойлуу эле. Анан Гүлнур айым айткандай эле Аргенди сүйрөп турган бирөө болуш керек да. Негизи анан сиз негизи Арген мырза мурунку экөөңөр чайга чыкканда эле ошондо эле эркектик кылып, ошондо эле башташыңар керек болчу да, үйүнө жеткирип, ошол күнү эле сурап, ошол күндөн башташыңар керек болчу. Бул жерде азыр бизде для прикола чыгып койгондой эле болот да силердике. Мен үйүнө жеткизгем ошол күнү. Жеткизбей мээден таштап кеткен жокмун. Үйүнө жеткизип, канча 2 күн эфир болду. 2 күндөн бери үйүнүн алдында эле жүрөм, чогуу. Мен вообще барган жокмун. Мен Бекмамбет мырза менен кошулбайм бул сөзүнө. Себеби биз жүрөбүз да, тамактанууга барып калдык, тоого бардык да. Анан мен Арген мырзаны байкашымча, мен аябай мындай айымдарды сыйлаган, мындай эмет турат экен да. Биз биринчи эле тамактанууга чыкканда биз айымдар болуп бир тарап болуп отуруп калдык да. Ошондо дагы келе калып, эме суусундугуңар барбы, эмне жеп атасыңар, жетип атабы, бардыгы жакшыбы деп аябай сурап кетип атты да. Анан кетип атканда дагы ким каяка кетет, кандай кетет деп сурап, мындай билбейм, мен үчүн аябай эле ушундай сезилди да. Бирок мен деле мурда эфирде көрүп жүргөндө Арген мырзаны ушундай жоош деп ойлогонмун. Бирок сырттан андай эмес экен да. Сырттан аябай активдүү, айымдарды аябай сыйлаган, ойлогон ушундай мырза экен да. Мен аябай сыйлап калдым, чоң рахмат деп айтам. Тоого чыкканда дагы бизде аябай ушундай эме кылды. Биз кичине кечигирээк барып калдык, ошондо дагы биз ала кетейин, эмне болду, каердесиңер деп аябай мындай заботиться этти да, орусча айткандачы, үйгө чейин жеткирип, ушундай болду да. Мен таң калып калдым да. Бул Арген мырза эфирде мындай эмес эле го, көрсө жашоодо таптакыр башка мырза турбайбы депчи. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, Арген мырзага келе турган талапкерлерге айтмакмын, Арген мырза эфирден тышкары таптакыр башка мырза. Биз эми түшүндүк мына. Жеке бура турган көңүлдү сизге буруп койгон турбайбы мына. Ошол мына көбүрөөк сиз ыраазы болуп атасыз да жеке арандачы. Мен айта кетейин, Айдан айымга албетте кошулам. Мен айтып аткан жактары бул Арген мырзаны жамандап жаткан жерим жок да. Албетте айымдарды сыйлайт, сыйлаган жагынан бар. Мен ошол жагына ыраазымын. Анан болгону мен бул нерселерди эмнеге айтып атам, болгону кийинки талапкер келе турган болсо, Арген мырза бул нерселерди кайталабасын деген ойдо айтып атам да. Анан баягы дагы бир жагы бул бир аз таарына берет да. Анан бир нерсени айтсаң, баягы биз эми кыз кишибиз да, айтабыз, оюбузду айтабыз. Эркек деген эч качан таарынбаш керек деп ойлойм да. Анан таарынат, ошол бойдон уже жок болуп кетет да. Анан WhatsApp'ка кирип чыгат, жок да, мен ошонун мындай SMS-ин күткөнүм. Анан ойлоп калдым да, мен баягы таарынып атат депчи. Мен да жазбайм да, мен эркек биринчи жазбаса, мен жазган жокмун. Анан ошол бойдон жок болуп кеткенден кийин мен баягы видеону сурап анан жазган болчумун да. Дагы биз ошол чечим чыгардык, бул экөөбүз жолукканда, ага чейин мен ойлогом да, баягы мен талапкер күтөм барганда депчи. Анан бул келип мага айтып калды, ушундай кылалы депчи. Анан албетте ошондой чечим чыгарып атам, мен дагы деп айттым. Ошол эле экөөбүз келиштик, талапкер күтөбүз депчи. Арген мырза, сиздин дагы жыйынтыктоочу сөзүңүз болсун. Ооба, чындыгында биз дагы аз убакыттын ичинде жакшы көр деп кыйнай албайбыз. Бирок Бекмамбеттин дагы сөзү чындык, дал келип, анткени 2-сезондон бери өзү сизге кандай кыздар жагат, кандай аракет кыларыңызды да билбейсиз, чойлуу эле жүрөсүңөр да. Кел, жыйынтыктоочу сөзүңөр. Жыйынтыктоочу сөзүбүз биз экөөбүз келишип айткандай эле, дос болуп калабыз. Достук жайга чыктык, дос болуп калабыз. Ооба, Гүлназ айым, андыктан эми бул биз өзүбүз достук чайына деп программанын сценарий боюнча биринчи достук чайына чыгып кетиш керек болчу. Эгерде чындыгында сезим болсо, андан ары улантышмак. Демек биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Сезим пайда болуп, барып жок болуп кеткенде болуп ичим ачышып атат да. Эгерде балким ошол эле Аргенге талапкер келеби, кыз жибекке талапкер келеби, ошол убакта чындыгында бири-бирине кызганыч пайда болсо, ошондо бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирине мындай экөө сүйүү үчүн ошондо күрөшөт да. Арген мырзага кичине убакыт жетпей калгандай болуп сезилип атат да. Убакыт жетпейт Аргенге негизи эле.
Биз мындан ары уланталы. Арген дагы өзүнүн талапкерин күтөт, кыз жибек да өзүнүн талапкерин күтөт. Талапкер болуп келгендер бул чакыралы. Эми Гүлназ айымдын да жүрөгүнө жагып атыптыр экөө мындай парочка болсо аябай жарашат экен деп, Ооба. Талапкерлер келгенде көрөбүз эми кимиси бири-биринен кызганат экен. Азыр Бекмамбет мырза менен Айтурган айымга келе турган болсок. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, урматтуу теле көрүүчүлөр жана катышуучулар, биздин өткөнкү чыгарылышта Достук чайына узаткан жуптардын катарында Бекмамбет мырза менен Айтурган айым да бар болчу. Достук чайында кандай сезимдер козголду, жыйынтыгында кандай ойлор менен кайтышты, азыр сиздер менен биргеликте чогуу болобуз. Бекмамбет, Айтурган, куш келипсиздер. Рахмат. Биз дагы алгачкы ирет видеодон баштап кеттик. Видеодонбу? Келиңиздер көрүүчүлөр, видеодон баштайбыз. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айтырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярбаган, жок нерсени суранып ойго салып самабаган. Жүрөктө ыйман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар, чарчасаң Баракелде. Бекмамбетти көрүп мындай чыныгы үйлөнө турган балдарга окшош экен, өзүнө алып жүрүшү, басышы, Суктанып караганы. Анан суктанып монтип турганы. Анан Айтурганга кымбат тамак алып бергени, кымбат ресторандарга кирип. Гүл бериптир, эми. Видео үчүн дагы жол кол чапкы, гүл бериптир. Сүйлөңүздөр. Мурунку эфирде чайга чыккандан кийин ошол күндөн эле башталган негизи. Биз ошол күнү эле үйүнө узатып, ошол күнү эле жеттиңби, жакшы жат деп, кайра эртең менен турдуңбу, кандай уктадың деп, ошол күндөн баштап эле негизи Аргендин катасын кайталабай жазыптырсыз, Аргендин катасын кайталабай. Анан ошол негизи көпчүлүгүнө белгилүү болгондой, негизи жумушка байланыштуу азыркы учурда Ысык Көл областындамын, бирок ошого дагы карабастан убакыт бөлүп жетишип келип, чогуу ошо Достук чайына чыккан соң чайыбызды ичели, жолугушууларды кылып туралы деп, ошого да карабастан келип жетишип отурган учурубуз. Анан негизи баары жакшы, Достук чайыбыз, бири-бирибизди жакындан билдик. Мен баалаган сапаттарды көрдүм. Кандай айым экен? Айтурган айым. Сиздер негизи айырмаңыздар, Айтурган айым 4 жаш уулусуз, Ооба, 4 жаш уулу. Негизи баягы Айтурганды көпчүлүк ойлошот экен, аябай жоош, орба сырыктуу кыз деп. Бирок андай эмес экен, аябай көп сүйлөгөн, негизи өтө көп сүйлөгөн эмес, орду менен сүйлөгөн айым экен да. Мен ошондой айымдарды баалайм, баягы орду менен сүйлөп, жөн эле ашыкча сөз сүйлөгөн айымдардычы. Ошол сапаттарын бааладым, дагы башка болуп жаткан сапаттардын баары эле азырынча көңүлүбүзгө туура келип атат. Айтурган, сизчи, Бекмамбет сизге кичинекей болуп калган жокпу? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Жашка келсем, негизи баланын өз мүнөзүнөн да көп нерсе зависит этет да. Эгерде өзүнө ишенген, кыйынмын деген бала болсо, ал жашына карабайт. Жаш жактан жок. Мага эч кандай көйгөй жараткан жок. Мамилеси жакшы. Анан арада бар, мындай минус плюстарчы. Ошол жөнүндө кененирээк кеп кылсак болобу, сыр болбосо? Кандай жакшы сапаттары бар экен, анан кандай
мындай кичине жакпай калган сапаттар бар экен? Биринчи бияктан кеткен чайга кеткен күндөрүндөн кийин мындай ойлонуп аттым, узакка кетпейт болуш керек, кийинки чайда токтотобуз депчи. Себеби дегенде бир аз мустактай же хейт үчүн сүйлөшүп атабы, же чындап эле симпатиясы барбы? Анткени бунун эмесине чыкканда, талаптарында мага көп сүйлөгөн, 23 жашка чейин ушундай кыздар жакпайт, боёнгон кыздар жакпайт деген бар да. Ошону мен кийинчерээк көрүп калдым да. Анан ошондой мен мисалы үчүн өзүм көп мындай эки жуптан мен көбүрөөк сүйлөгөн тарап болсом дейм да. Мен бир нерселер айтып берип, мырза спокойный болуп угуп берсе жанында деп. Анан мен, значит, ошо жерден пауза кылып калдым да. Мен, значит, сүйлөшүм керекпи же кандай болуп калды деп мага суроо болуп калды да ошол жерден. Анан жолукканда дагы я стараюсь, чтобы мындай көп сүйлөгөнгө дагы бир нерсе болуп калды деп, же өзүм кандай болсом ошондой алып жүрүшүм керекпи? Ушундай ойлор болуп атат азыр мендечи. Ошол жөнүндө анан мен макияжды мисалы үчүн жакшы көрөм, боёном. Өзүм көңүлүм келгенде мындай жакканда боёнуп жүрүм келет. Дайыма болбосо дагы макияж жактырам. Бул жактырбайт экен. Ошолор мен үчүн суроо болуп турат да. Сиздин өзүңүзгө дагы айттыбы, ошондой жактырбайм, ушул сапаттар, мисалы макияж койгон жакпайт, көп сүйлөгөн жакпайт деп сиздин өзүңүзгө айттыбы, же жана талаптардан улам? Талаптардан улам эле. Мага антип айткан жок. Эми сизди жашыңыздын улуулугуна карабай, боёнгонуңузга карабай, көп сүйлөгөнүңүзгө карабай, чай ичүүгө чакырып атат да, демек жактыруу сезим бар да. Сиз ал нерсени ойлонбостон, өзүңүз кандай болсоңуз көргөзсөңүз, Бекмамбет мырза аракетин кылып атат да. Бул жакта эч кандай суроо деле жок да. Демек сиз сүйүнсөңүз болот. Демек Бекмамбет мага сезими бар экен, ошон үчүн өзүнүн талаптарын артка таштап, мен менен чогуу жүрөт деп. Бекмамбетке сүйлөбөңүз. Бара ушул нерсе мындай көйгөйгө айланып кетеби деген суроо болду да. Анткени мындай да, чындап келгенде эки түгөй бири-бирин толуктап туруш керек. Анан мен өзүм ушундай психологически ойлонгондо эки түгөй бири-бирин толукташ керек да. Мен если постоянно сүйлөп эле, бир нерселер айтып берип, монтип позитивный болуп ушинте берсем, анан буга ушул кызыксыз болуп калабы, может буга загадочный, мындай скромный кыздар жагабы деп ойлойм да. Мен деле айта кетпедимби, негизи талаптарымда деле айта кеткем, өтө көп боёнгон, анан өтө көп сүйлөгөн деп. Негизи боёнгонго каршы эмесмин, анан көп сүйлөгөнгө деле каршы эмесмин. Болгондо чеги менен да. Анан айтыргандайымдын аз сүйлөгөнү бул болсо билбейм, көп сүйлөгөнү. Мен Бекмамбетке суроо берип кетейинчи. Бекмамбетке ушул ысык кезинде берип албасам, өткөндө тоого чыгып, баягы баарыбыз чогулуп отуруп калдык. Парковкада туруп, баягы кечке күлгөн жерим бар да. Адамдар батабы десем, айтырган. Мен Санжарды отургузуп алдым го деди да. Ошондо кечке күлгөм да. Анан ошондон улам ой кетти. Бекмамбет кийин жакшы болуп кетсиңер. Үй бүлөнү ушу айтырган башкарса кандай карайсың? Баардыгын мен кылам десе сен ошого баш ийип жүрөсүң. Мен өткөндө ошондой сезилди да мага. Айтырган монда баардыгын кылып мен кылам дегендечи. Ооба, мен мурунку чыгарылышта эле айта кетпедимби эле, азырынча баары эркек башкарат деп кыйын боло бересиңер силер деле. Кийин үйлөнгөндөн кийин айылыңар башкарып калат. Ошо принцип. Ошо мен айтпадым беле. Акыл менен башкарат да. Азыр меники суроо эмес, мен өзүм мнениямды айтып коеюн экөө жөнүндөчү. Мындай караганда Бекмамбет кадимкидей эле жактырды да. Айтургандычы кадимкидей баягы жерден караганда эме болуп өзүнчө эле. Мен карап тийишмиш болуп койсом, мынтип калык жөнтүр депчи. Баягы жерден азыр деле могу жерден отурганда мен айтурганды мынтип көзүм менен карап койсом, Бекмамбет көзү менен бир көзүн жумуп, бир көзүн мынтип ар жакты карачы дегендей кылып атат да. Анан тоого чыкканда деле айтурган кичине башкарып коет окшойт кичине. Баягы жерден тийини кийгиз, тий музыканы кийгиз, монт тигин депчи. Ошо кандай карайсың? Ошондо Бекмамбет сизди мындай коомчулук деле биз деле ойлоп калдык, өзүнүн мындай ой пикири жок, мнениясы жок эркек депчи. Жок, мисалы болгону баягы акылдашып, кеңешип, мисалы ал жерден жаш бала болуп бир музыка коюусу, аны талашып отургум келген жок. Мисалы да. Анан дагы башка нерсе, мисалы майда чүйдө көйгөй болсо, аны талашып отурбайм мисалы. Оюна коюп коем. Анан чоң көйгөй, бир олуттуу көйгөй болсо, же бир маселени чечүүчү көйгөй болсо, албетте анда мен да өз ой пикиримди айтып, анан биргеликте чечим чыгарып эле келет ушул убакка чейин эле. Мисалы жолугушууга чыкканда, чайга чыкканда, же башка нерселер болгондо,
Анан азыр айтырган айымга да айта кетмекмин. Негизи айтырган айым өзүңүз кандай болсоңуз ошондой алып жүрүңүз. Мен ар бир адамдын ошондой сапаттарын баалайм. Сизди деле эми ойлойм. Ушундай эле алып жүрөсүз өзүңүздү деп, анан албетте баалап. Мен негизи жашоодо аябай шайыр жүрөм да, мындай анча мынча серьезный көрүнгөнү менен аябай шайыр, мындай көп сүйлөгөн, мындай ушундай адаммын. Анан албетте мен дагы мисалы сен сүйлөгөндөн кийин сен каршылаш адамың дагы сага баягы сүйлөп, жооп берип, баягы көңүлдүү жүрсөңөр жакшы да. Анан ошондуктан айтырган айымга да кандай болсоңуз ошондой болуңуз. Мен ар дайым баалап кетмекчимин. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен да өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Бул жерден менин оюм бул жерден Аргендики дагы бир аз аракет болуп эле токтотуп салып атат. Бекмамбет силердики дагы баарыбыз ойлогонбуз, парочка болуп кетет депчи. Анан бул жерден эфирдин өзүнүн правиласы боюнча кандай? Азыр бир жолу чайга чыккандан эле дагы бир жума улантып көрүшсө болобу? Азыр булар да токтотуп гана атат да, мындайчачы. Бир жыл деле улантса болот. Азыр эми сразу токтотпой эле дагы байкап көрбөйсүздөрбү? Азыр чынын айтканда элдин баары эле күтүп атат да. Мындай силерден сүйүүнү, каканы сонун видео тарттыңар, жолуктуңар туурабы? Анда бир жума, эки жумада байкап көрбөйсүздөрбү? Сразу эле чечим чыгарбайчы? Ислам мырза берде токтотолу дейликпиз, азыр чечим чыгара элек. Кудай сактасын деп эле. Ооба, андай жыйынтыктуу сөз боло элек азырынча. Уруксат бекен, мен ойлоп атам, тиги тоого барганда да чын эле Бекмамбет аябай эме аракет кылып жүрдү да, тиги Айтургангачы. Анан Айтурган чындыгында эле мына башкара турчу аял болчу да экен да. Балким ошо мен ойлоп атам, сиздин Бекмамбетке бир суроо да. Убакыт өтүшү менен турмуш кургандан кийин баары бир баш ийип калат экенбиз дейбиз да. Биз качан ата бабаларыбыз, апаларыбызга баш ийип жүрдү эле? Неге мындай ушундай эмеден эркектер мындай алыс болуп баратабызбы? Неге баш ийип калабыз? Жок, Тилек мырза. Анын мааниси деген эми баягы аялың менен кеңешесиң, аялың сенин кеңешчиң болот, өмүрлүк жарың болот. Анан болгону чечимди негизи эркек киши чыгарат, бирок аялдын сөзүн угуп, аялдын оюн кошулуп, анан биргеликте чечим чыгарып туруп, мисалы сөз аялда болсо, чечим эркекте болот да. Ошондой эле мааниде айткам негизи. Мен эмеде айтарым сага, мындай биз мындай мааниде мен лично айткан жок, мындай маанидечи. Жаңа башкарып атат депчи. Мен ойлойм просто Айтурган өлө акылдуу айым да, мындай айткандачы. Акылдуу кыз да өлөчү. Мен да ушундай акылдуу кызды айтып аткам да. Акылдуу кыз болсо мен өзүм билбей калам, кантип башым ийип калам депчи. Башка нерсеге кетип калып, баш ийип, эми баарыбыз турмуш кургандан кийин түшүнөбүз ал нерсени. Ким баш ийет, ким чечим чыгарат көрөбүз. Айтурганга суроо бергим келип атат да. Микрофонду берсеңиз, мен суроо берем, азыр жооп берсеңиз. Бекмамбет ойдогудай сизге көңүл бурдубу? Ушул аралыкта, 2 жума аралыкта. Канчалык деңгээлде болбосо? Ооба, ойдогудай. Көңүл бурдубу? Ачыгын айтыңыз, жаш баланын да жүрөгүн ортпайсыз. Бекмамбет сизге жактуу мындай, ичиңизде сезим барбы ушу менен чай үчүн уланта турган? Сезим жок. Бирок мырза катары мага мамилеси эле кармап турат да, мага болгон мамилеси, аракети күчтүү, мындай өзүмө суроо берип атам, уланта аласыңбы, уланта албайсыңбы дегенчи. Анан бул суроого жооп бере албайм, сезим менде жок. Бекмамбет сизге суроо. Сезими жок, айымдын сезимин ойгото алам деп ойлойсузбу? Же сырттан талапкериңизди күтүп, убактыңызды өткөрбөйсүзбү? Жок, бул жерде деген айтылып кетти да, биз азыр сүйүп, күйүшүп кеткен жокпуз. Биз болгону достук чайына чыктык. Анан айтып атпайбы, мырзалык сапаттарды көрүп атам, баалап атам, болгону азырынча бир аз убакыт керек деп атат. Анан ошого жараша албетте ойготура алабыз го. Мындан артык мен ойлойм эми баягы эркек кылчу кадамдардын баарын эле кылып келатам депчи. Анан мен негизи Айтурган айымга эле эмес, негизи жалпы айымдарга жакшы мамиле кылам. Үйүңүздөгүлөр эмне деди? Ата энеңиз эмне деди? Айтурган сизден 4 жаш улуу экенин билеби? Үй бүлөгө да, үй бүлө менен да кеңешиш керек да. Көрүштү, баары эле көрдү. Анан аларга деле түшүндүрүп айттым. Эми азыр бир жерде сүйүшүп кеткен жокпуз. Азыр биздики достук болуп атат. Эми убакыт көргөзөт. Эгер сүйүшүп кетсек, же кокус мамилеси уланып кетсе, мен аны албетте чечим чыгарып, алар деле колдойт менин чечимимди. Мисалы Арген, ошондой эле калык, мээримдер бул жактан убакытты созбой өздөрүнүн талапкерин күтүп атат да, сезим жок экенин билип турупчу. Анан сиздерде андай талапкер күтөйүн деген ой жокпу, мисалы? Жок, мен анда баягы задний тепкен болуп калбайын, Айтурган айымга эле так жана даана сурай кетпейинби? Достук чайыбызды дальше улантабызбы же улантпайбызбы? Чечим бул жактан болсун анда. Болду анда. Сизде чечим. Айтурган айым.
улантып бериңиздер деп ойлойм. Ай тургандайым. Мен айта кетсем болобу? Мен айт турган айым экөөбүз биз сүйлөшүп калабыз да мындай жекече. Анан сурап калгамда кандай мырзалар жагат депчи, чындыгында эл эмне дейт десе, анда ал жашоо болбойт депчи, өзүңөр ойлонуп көргүлө депчи. Мен ойлойм Бекмамбет мырза аябай татыктуу депчи. Эмнеге дегенде бунун мамилеси болгон камкордугу аябай күчтүү да. Мен аябай суктанып аттым бул жакта отуруп, мындай бир чайга чакырганда эле гүл берип, ушундай жактарга, кафелерге чакырып, мындай көпчүлүктө деле болгон жок да. Жөн эле парктарда гүл айтып ушинтип келгендери болбосо, мындай чыныгы эркектик сапатты көрсөтө алган жок да. Анан мен ай турган айымга ойлонуп көрсөңбү деп айтат элем да. Кыскача айтканда экөөнүн жылдыздары келишет деп эле айтам негизи. Экөөнүн мындай жөн эле чай ичүүдөн эмес, мындай көп нерсе чыгышы мүмкүн деп ойлоп атам. Мен айткан экөөнүн ай турганын сезимине калчу, ай турган бир нерседен коркуп аткандай эле болуп атат. Бир нерсени катуу ойлонуп аткандай эле болуп атат. Эмне сизди артка тоскоолдук болуп атат чечим чыгарганга? Убакыттын өтүшү менен азыр менде эч кандай сезим жок. Бирок эгерде өзү аракет кылам, жетем деген ниетте турат. Эгер ошол эле принцип менен болсо, анда мен деле шанс берем да. Мен ойлойм, сиздер улантып беришиңиздер керек. Анткени сиз жаш көрүнөт экенсиз, Бекмамбет мырза бир аз мындай улуу көрүнөт. Анан айырма дагы билинбей калат да. Ошон үчүн сүйлөшөбүз. Аябай жакшы логика го. Бүтүп эле алдап эле түйө болду эле. Саламатсыздарбы? Мен да өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Ай турган Бекмамбет экөөңөр аябай парочкасыңар. С виду дагы өзүңөрдүн бири бириңерге болгон мамилеңер дагы жакшы. Биз только силердин жакшы болуп кетишиңерди каалайбыз. Ай турган сен дагы шанс берип, дагы бир-эки жумадай сүйлөшүп көргүлө, анан кийин чечим чыгарылышпай. Негизи сезим бир жолу жолукканда эле чыкпайт да, бир аз сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан балким сезимдер ачылып кетет деп ойлойм да. Жок, негизи көпчүлүгүңөр эле айтып келгенсиңер буга чейин. Адам бир көргөндө билет го, мен адам же мен адам эмес деп. Кичине болсо дагы сезим ойгонот да. Ошол суроону азыр айт турган айымга дагы бир жолу бергим келип атат. Кичине болсо да сезим барбы же болбосо жөн эле кур убакыт өткөрө бербей, бул ушул жерден оюн так жана даана айтып кетсе. Бек мырза, негизи эркектен көп нерсе зависит этет. Сен өзүңдүн сүйүүңдү жакшылап катуураак билдирип көрбөйсүңбү? Азыр айым айта берет. Негизи айымды сен сүйүп кетсең, бул да сени сүйүп кетет да. Мен ошентип ойлойм да. Сен катуу аракетиң болсо, бул макул эле болот деп ойлойм. Жок, мен негизи сезимдеримди башынан эле билдирип келтем да. Анан ошого дагы жараша кайра мындай жооп болуш керек. Анан баягы кыз тараптан дагы бир аз болсо да сезим болуш керек да, жөн эле кур мамиле боло бербейчи. 10% жок дегенде мындай. Эми силер көп болсо бир жума сүйлөштүңөр да. Сен дагы бир аз, например, талапкер күтөм деп эле сен астында талапкер турат, дагы аракет кылып көр. Жок, мен ушул эле кылган аракетимди, ушул эле мамилемди кылган мамилемди дагы уланат да. Мен мындан балким бул сени ай турган сынап атат. Сен ушинтип эметип койсом отказ кылбайбы депчи. Ай турганга суроо берип көрүңүзчү анда. Ай турган күндө деле мисалы мен азыр мындан артык мамиле кыла албайм. Мен азыр мисалы болгонум ушул дейсиз го, болгонум ушул да. Анан мындан артык мамилени мен аялыма кылышым мүмкүнмүн же балким келечекте жубайыма кылышым мүмкүнмүн да. Мындан да чоң баягы жакшы. Же кыз жигит мамилесине өтсөңөр кылышыңар мүмкүн, Анан азыр биз болгону баягы ооба. Чайдабыз, анан таанышуудабыз. Ай турганга суроо бериңизчи анда. Ооба, ай турган. Суроо бериңизчи, чечели, айтыңыз, кичине болсо да сезимиңиз барбы деп айтып көрүңүзчү. Бир аз болсо. Жок, ошол өзүнүн суроосун алып алсын, жообун алып алсын өзүнүн. Ай турган айыма кайрыла кетейин. Ай турган айым сиздин мага болгон баягы Канат мырза айткандай 10% болсо да сезимиңиз болсо, мага болгон ишеничиңиз болсо, мен менен баягы алдыдагы убакытты көрүп алсаңыз, сизге суроо, анда ошону сиз менден ошол нерселерди көрө аласызбы деген суроо берейинчи. Уланта алабызбы да? Улантабыз анда деп. Эсли көрө ала турганбысыңыз, улантабыз да? Тез эле сезимди ойготуш оор да негизи. Мага ушу айта кеткендей эле сапаттары, кылган мамилеси баары жагат. Мындай не к чему придираться да. Баардыгы сон болуп келатат. Анан ошол айткандай эле биздин характерибизди ал келиши. Мен подаркасынан же болбосо не знаю, там башка нерсесине көп деле маани бербей элем жашай турган биз болгон үчүн, кийинки мамилени уланта турган биз болгон үчүн мен чыныгы экөөбүздүн характерибизди дал келе ошол эле вопрос болуп атат да. Анан убакыттын өтүшү менен деп ойлойм, биз азыр чайды улантып көрөлү. Мен ойлоп атам 10% эмес,
Бекмамбет 10% емес 40 или 50% по-любомучу. Неге дебейсиңби? Анткени Айтурган айым сага көнүп калды, сенин машинаңа да көнүп калды. Айтурганды башка бир бул студияга жеткизгенин каалайсыңбы? Башка ар кайсы алып баргандай. Элестет, өзүң элестетип көрсөң. Жок, калп бул жерде кеп машина сачнеде эмес, кеп сезимде болот да. Ал материалдык жак, ал убактылуу нерсе бүгүн бар, эртең жок, ал машина деле ачык айтканда меники эмес. Болгон эле сезим болот бул жерде. Бекмамбет, Санжар жанатан бери микрофон кармап турат, аябай жоош мырзабыз болуп атат. Келиңиз айтып коюңуз. Бул жактан 2 жума болду. 2 жума ичинде кыска аралыкта эрте чечим чыгарыштын эч кандай кереги жок деп ойлойм. Бекмамбет мырзада сезим бар, байкалып жатат, Тоодон да байкалып жатты. Экөө бири-бирине туура келет. Анткени Тоодон дагы ар дайым сүйлөгөндө экөө биз деп сүйлөйт. Мен эмес, же сен эмес. Биз деп мындай кыз жигит жак же үй бүлө сыяктуу да ушундай сөздөр көп айтылды абдан. Анан бул эң башталышы гана 2 жума болду. Достук жайында улантып көрүңүздөр. Эрте чечим чыгарыштын кереги жок. Бекмамбет мырзадан аябай жакшы аракеттер болуп жатат менин байкоом тарабынан. Сиз дагы ошол нерсеге азыр Бекмамбет мырзага мүмкүнчүлүк берип, дагы улантып, жакында да жакшы нерселерди Бекмамбет мырзадан көрөсүз деген үмүттөмүн. Рахмат. Демек сиздер чай ичкенге даярсыздар, улантканга дагы. Жок, айтты. Албетте даярбыз, болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Гүлназ айым өзүңүз көргөндөй чындыгында мен мамиленин токтошуна деле макул болчумун, уланышына деле макул болчумун, бирок негедир баары бир сезимдер кой берген жок. Айтурган айым эми кичине баягы өзүн көтөрүп атабы, же кыскылыгы менен болуп атабы, ушундай болуп атабы, бирок Айтурган айым чечим келгенде да чай үчүн улантам деди. Демек жакшы жаңылык. Бүгүн сиздерде жакшы жыйынтык бар. Биз азыркы убакта Бекмамбетке дагы, Айтурганга дагы талапкер күтпөйбүз. Бир жакшы жаңылыктуу болушуңуз менен куттуктайм, Канат мырза. Эми бирок чындыгында Бекмамбет дароо деле үйлөнгөнгө даяр экенин мен көрүп турам көздөрүнөн, кылган иш аракетинен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, урматтуу Канат мырза, бүгүнкү эфир өзгөчө кызыктуу болуп атат. Мен үчүн дагы. Бирок Канат мырза, менде бир суроо пайда болуп атат да. Эфир башталгандан бери катышуучулардын арасында тоого барганда андай болду, тоого барганда мындай болду, тоодо мону байкадым деп, эмне болгон тоо мен түшүнбөй атам, телекөрүүчүлөр да түшүнбөй атат. Булар бүгүнкү чыгарылышка чейин тоого барганга жетишиптир, команда менен бири-бири менен жалпы таанышып, ошол эле убакта тоого барып аргандай күтүүсүз жагдайлар да болуптур да. Аны биз чекесин угуп атабыз, бирок толугун катышуучулардан уккубуз келип атат. Эми баягы адамды сапарга чыкканда билдейт го, ошо ким сапарга чыкканда эми бири-бирине балким сезимдер болгондур, ошондуктан катышуучулардын кимисине сөз беребиз билбейбиз. Тилек мырза, ушактын сап башында сиз турасыз беле? Негизи сап башында туруп калдым. Бул нерсени уюштуруп атканда биз болуп калдык да, Бекмамбет, мен болуп ушундай тоого чыгып келели, бири-бирибизди кененирээк таанышалы, бири-бирибиздин сырыбызды билишели, себеп дегенде бул жерге отурганда дагы мындай жаңыдан келип атпайбыз бул жергечи. Жаңыдан келип атканда да бири-бирибиздин мамилебизди билишип алып, мындай баарлашсак да жакшы болот го деп ошол таризде чыгып келдик. Бул жерден баары чыккан деле жок. Кээ бирөө чыккан жок, 2-3 чыккан жок. Калганыбыздын баарыбыз бардык. Негизи башка жерге барып алыптырбыз. Дөңдөрдү ашып, орто жерден сууга түшүп кетип, чоң сууда. Тиги Нурлан майкенин машинеси ортодо калып, бампери 2ге чачырап кетип. Аябай эле дагы деле жасабай жүрөт окшойсуз. Бамперден башка тема көтөрөлү. Кызыктуураак. Анан кийин биз аларчага мен улантып кетейин. Сиз айтасыз мына. Ошол жакта аларчага өттүк. Мощный жер экен. Ошол жерде бир аккан туп-тунук суу бар экен деп коңуз. Эшик суук болуп турса дагы баягы жерде суу ушунча тунук экен, азгырды да. Суук болсун. Сизге да рахмат. Секирип туруп айда түштүм да ошол сууга. Кызыктуураак. Суудан өтөбүз. Мамиле адамдарга өтөбүз. Адамдарга өтөбүз. Кимнин мамилесин байкай алдыңыздар ошол убакта? Тоо аябай сонун болду. Жалпысынан айта кетсем, көпчүлүк бири-бирин таанайт да. Жаңы башталып, жаңы таанышып келатабыз. Анан ошол тоодон көптөрүнүн мындай ичиндеги таланттары, өнөрлөрү чыкты сыртка. Аябай өздөрүн жакшы жактан көрсөтө алышты мырзаларыбыз. Айымдарыбыз аябай сыйлады.
Анан кийин чындап келгенде эфирден караганда бардыгынын мүнөздөрү башкача экен. Калыктан баштасам, калык такыр сүйлөгөн жок. Эч кимибиз менен калык сүйлөп эмне болду деп эчтеке сүйлөт алган жокпуз. Мисалга алганда эфирден ачылып мындай жакшы позиция алып жүрөт экен. Азыр кебиңизге аралжы бизде атайын сиздердин тоодон келген, даярдалып келген видео бар экен, ошону көрүп анан улантпайлыбы? Только для вас. Бактыгүлдүн жаңы жаздырганы. О, давай. Кара, берчи. Давай поприколимся. Я клипмейкер, если что. А мен че? Какой телохранитель голос? Ну ладно. Улсаңар, давай мындай кыласы. Бакуля, машинага түшсөң. Кеттик. Гүлназ экөөбүз деле ала кетпейт. Мен айтайын дедим эле, биз бирок ынтымак жагынан бир 10 деген баа менен кол чабып коелучу. Бизде экинчи сезондогуларды ушинтип чыгара албай койгонбуз да, ушинтип. Азаматсыздар, бирок Айсул айым менен Динара айым аралашып кеткен аябай таң калтырды бат эле мени. Тоо, мен да өзүм оюмду айтып кетейин, аябай жакшы барып келдик. Биринчи бөлөк жакка кетип калыптырбыз ошо. Анан кайра Аларычага бардык. Андан кийин аябай ынтымакта жүрдүк. Бири-бирибиздин характерлерибизди билип, анткени жаңы достошуп аткандан кийин. Анан ошондойдон сразу эле мени Динарага жабыштырышты. Анан Динарага экөөбүздү сүйлөшө албайсыңарбы депчи. Анан экөөбүз сүйлөшүп көрөлү дедик. Мен бираз мамиле кылып көрдүм Динарага. Анан Динара макул деди. Макул. Жок, эме деп. Неме болду бул жерден? Ошол жөнүндө айта кетсек, кызык иш болду да, просто бул макул деди, макул сүйлөшүп көрөлү деп туруп, анан кайра 1 сааттан кийин тамаша болчу деп койду. Анан мен
бир аз эметип алгам да, үмүттөнүп алгам, анан кайра буга мамиле кылып баштадым. Мамиле кылып баштап, кайра 1 сааттан кийин кайра тамашалап коет. Ошентип ушундай болду да. Анда эң аягында дос бойдон калалы деп чечтик, ошондой кызык иштер болду негизи. Мен ойлойм, Динара эже сразу макул болгон жок. Руслан байке сезимдерин мен байкаттым. Динара эжен менен сүйлөшөм деп аракет кылды. Мындай просто экөө кичине отдельно сүйлөштү да. Анан эч кандай макул деген жок. Анан Руслан байке ошо Динара эже сүйлөшкөнүн көрүп, аябай өзүн жоготуп, эмне дешин билбей калып эле, короче, аябай асманга учуп кетти да. Ооба, башында бул сүйлөшүп көрбөсүңөр деп экөөбүз эме кылып атты да элдерчи. Анан мен кичине подход кылып баштадым да Динарагачы. Эми бул деле жагабы сизге Динара? Негизи жакчы. Жактырып жүргөн окшойсуз, э? Жок, негизи башында жакчы, анан өзүнүн характерин билип көрөйүн деп бир күн кечке сүйлөшүп, мындай эметип көрдүк да, анан болбой калды го дейм. Жок, негизи Руслан байке көп нерсени байкай бербейт окшойт. Динара эже болсо ошо жана суук болуп атканда мага бутуң эме кичине жылуу кылып тийгизип турат. Кичине эметип турайынчы, üşөй туруп турайынчы деп. Руслан байке очкисин кийип алып, кайжан курткасын кийип алып турат го мынтип. Руслан байке намек кылдым. Руслан байке кийип коебуз, мынтип коебуз. Мынтип кичине көзүмө намек кылып түшүнбөйт. Анан кулагына шыбыраш керек болуп калды айтегинде. Ошо жагын байкап койсо жакшы болот. Внимание деген жагынан жок экен да. Внимание карап. Жок, мен жакшы внимание кылдым. Курткамды бердим, жамгыр болгондочу. Андан кийин жанына туруп, анан ошондо жакшы аракет кылып аттым. Просто бул эң аягында тамаша деп коет, анан кайра сүйлөшүп көрөлү деп коет, ошону түшүнбөй калдым да, анан эң аягында кайра кой дедик. Бул жерде Руслан мырза сиздин чечкиндүүлүгүңүздү күттү го деп ойлойм Динара айымчы. Анткени Динара айым көңүлү баардай эле отурган, жакшы эле ооба деп аткан. Анан сиз өзүңүз чечкинсиз болуп, айтып көрсөмбү же айтпай көрсөмбү деп кайра. Жок, мен ачык эле айтпадым, силерге деле айтпадым. Динара экөөбүз сүйлөшүп көрөлү деп, анан Динараны өзүнө деле айттым. Анан мен сүйлөшүп көрөбүз го деп ойлоп аткам да. Бир жумада, 2 жумадан сүйлөшүп көрөбүз го деп. Тодон кийин деле мен встречага чыкарайын деп ойлогом өзүмчү. Анан бул болсо, жок, тамашалап койдум деп койду да. Көңүл бар деп айтып аткан башындачы. Ошол учурда дагы айтышыңыз керек эле да, сиздики кур сөз сыяктуу болуп калды да, сиздин аракетиңизди көрбөй калды Динара айымчы. Ошондуктан сиз болбой эле эртеси айтсаңыз болмок, мейли тамаша болсо дагы чындык айландыралы деп туруп эртеси чайга чыгып көрсөңүз болмок экен, эгер чын эле сезимдериңиз болсо. Анда микрофонду узатпайлыбы, өзүнөн да угуп көрбөйлүбү? Кандайсыздар, баарыңарга салам чоң. Руслан байке бул жактан ашыкча кеткен жоксузбу? Экөөбүз сүйлөшүп көрөлү дедик деп чечим чыгарып. Башында биз группадан сүйлөшүп калдык, тамашалашып калдык. Анан Руслан байке мени карабайт го, Айсулуу менен Динара деп ушундай сөз болуп кетти. Анан мен тамашалап, мен карайм деп койгом. Руслан байке ошол жактан анда сүйлөшүп көрөлү, сразу эле жаным, алтыным, ошол сөздөр сүйлөп баштады. Жок, мен тамаша катарында эле сүйлөдүм. Аягына чейин укпайлыбы, Анан ал жакта тамаша болчу, мен тамашалап сүйлөп көрөйүн дегем, булар тамашалап атса мен тамашалабай койсом башкача болуп калат го деп. Руслан байке сразу ушундай сөздөрдү баштады, сүйлөшүп көрөлү деди. Анан андан кийин уже эртең менен тойго кетерде Руслан байке башкача сүйлөп калыптыр да. Мен кимди сүйсөм я деп, кечинде эле мени сүйүп аткан, эртең менен башка кызды издеп калыптыр да. Тойго барганда да мамиле кылып жүрдү, бирок Руслан байкеге мен эч кандай сүйлөшүп көрөлү деген жокмун, баары тамаша катары деген. Руслан байке аракетти кылып көрдү. Негизи Руслан байке менин билишимче аябай жактырып аткан Динараны. Динараны жактырып аткан, анан Динаранын дагы негизи көңүлү бар болчу мен билгенден. Аябай экөө жакын болуп, мен сизди дагы жакшы көрүп калдым деп экөө аябай сүйлөшүп атты эле. Анан бул жактан эме Руслан байкеден кайсак кетип калды да менин билишимче. Айсулуу эжеге бирөөнөн секирип кетти. Ошол жерден эле сразу тиги Динара тормоз берди дагы, ошол бойдон эле настроение түштү кыскасы. Жок, ал тамаша каттарында болчу, эч кимге мен секирип кеткен жокмун бул жерден. Просто силер предлагать этпедиңерби, Динара менен сүйлөшүп көрбөйсүң депчи. Анан тамашалап тиги мени жаным деп коётту, мен муну жаным деп коёттум да, тамашалап элечи. Анан ошентип аттык да, андан кийин мен буга серьезно эле айттым. Элдин көзүнчө айттым да, Динарага кандай десең, шанс берип көрбөйсүңбү, сүйлөшүп көрбөйлүбү десем, бул болсо жанатан бери айтылган сөздүн баары бул тамаша болчу деп койду. Ушинтип койду да. Сөзүңүз ал учурда мындай болду да. Элдер кантип ойлойсуңар? Биз жарашабызбы? Жаным десем болобу? Же Динара деп кайрылайынбы деп атасыз да. Аракет кылган сиз ушинтип сурашыңыз керек беле? Жок, мен тамаша биринчи серьезно эле сүйлөшөм деп ойлогом. Андан кийин бул кайра сиздин чечкисиздигиңизден эле болду да. Да, ким кандай байкады? Мында деген эч кандай Динара эжеде сезим болгон эмес.
мындай тамаша катары эле мен жакшы билем Динара эжени. Тамашаны жакшы мындай. Эми ал жакта баарыбыз эле тамашалашып сүйлөшүп жүрдүк окшойт. Анан кийин сиз ошону чын кабыл алып алыпсыз да. Жок, бул жерде Руслан мырза мындай болуп калды да, биз көпчүлүгүбүз тамаша катары айтып беребиз, бир сезимиңизди билдириңиз, мындай туура келесиңер деп мындай карап көрсөң туура эле бири-бирине жарашат. Бирок Руслан мырза өзүнүн чечкинсиздик кылып койдубу, бирок көпчүлүктүн сөзү менен ошо макул болуп гана айтылган сөз болуп калды. Мен айтканда кыскача айткандачы, негизи мен түшүнүм боюнча. Негизи если Руслан байке аракет кылса, Динара эже мындай макул болмок. Негизи просто башка варианттарды карай берет экен да Руслан байкечи. Карап үйдө да. Анан кийин еще Руслан байке ойлонуп чакты, уже Динара эже күбөгө тийип кетет. Жок, башка вариант караганда мен эч кимди караган жокмун ал жерде, эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Болгон аракет кылып көрдүм бул жерденчи. Башында тамашалап жабыштырып атышкан, анан мен деле аракет кылып көрдүм. Ооба, түшүндүк. Анан болбой калды да. Мен толуктап койсом болобу? Мен байкашымча мындай болду да, биз ошо группада сүйлөшүп атканда тамашалашып калдык да. Анан кийин бул Руслан мырза айтып калды да, мен кандай ойлойсуңар, я биз чыгып көрөлү, я деп эле бизден эле сурап атты да. Анан кийин бул жерде биз чечпейбиз да, Руслан байке, сиз өзүңүз чечиңиз, сиз чыгасызбы, чыкпайсызбы, айым деген кылык болот, кылыктанат деп айтсак, хорошо деп калды. Тоого барганда дагы ушинтип жүрдү дагы. Анан биз айттык да, чындап эле чайга чыгып көрсөңөр кандай болот десек эле, мындай сразу эле эметип кирди да, колун кармап эле жаным деп элечи, мындай биринчи жолу болгон го, айымга мындай жагымсыз деп ойлойм да, ошондой эле болуп калды. Анан кийин тамаша атат дейм аны. ооба, тамаша катары болду, ошондой болсо деле сразу эле болгон жагымсыз да айымгачы. Тамаша экөө тең бири-бирин жаным деген турбай ал. Жок, жаным деген сөздөр болду, бирок мынтип сразу эле кучактап, колун кармагансып ушундай болду да. Анан кийин уже биз кетебиз деп калганда мындай Руслан байке башкача болуп калды да. Ошондой болбой калды, кандай ойлойсуңар деп бизден сурап атат да. Чечимди өзү чыгарыш керек деп биз башын баштап берип койдук. Ар жагын мырза өзү алып кетиш керек болчу да. Руслан мырза алып кете албай эле мындай биздин оюбузду эле карап калды да. Жок, бул жаным деген бар эле тамаша катары эле айтылган. Тамаша катары эле айтылган. Тамаша катары айтылган деп атпайбы? Руслан мырза, сиз негизи Динара айымга сезимиңиз барбы? Ушул тамашаны чынга айлантып, Жок, негизи башында сезим болгон эмес, просто аракет кылып көрөйүн дегем. Анан мен негизи аракет кылып баштадым. Аракет кылып баштасам, эң аягында Динара болсо, анын баары тамаша эмес беле деп койду. Ошо ойдон мен деле анан Жок, тамаша эмес беле деген турбай, сиз деле тамашалап эле аракет кылып баштаган турбайсызбы анда? Жок, башында тамашадан башталган, анан кийин мен чын эле сезимимди билдирип аракет кылып көрөйүн дегем да. Аягына чейин чыккыңыз келбейби ошол сезим? Аягына чейин чыгам десем, бул өзү токтоттук деп койду. Азыр мисалы дагы да улантып. Азыр болбойт, себеби деген анткени бул өзүнүн жообун берди да. Аракет кылбай эле кой, тамаша болчу депчи. Руслан байке негизи башында тоого баратканда биринчи мен негизи Айсулуу эжеге мындай аракет кылып көрбөйбүз деп айткам, сизге билесизби? Деп баарыбыз бияктан ким Меккада бар болчу, мен 3-4 бир машинада кетип баратканбыз. Айсулуу эжеге аракет кылсаңыз десек, экөөбүз тең болуп калат экенбиз. Ал менин тилимди укпай калат, мен мама деймби деп калды. Жок, антип айткан эмесмин го. Андан кийин кимге? Анда Динарага аракет кылыңыз дедик. Аракет кылып атты, жаным деп атты, антип атты, бирок мындай Динаранын көңүлү жоктой көрүнүп атты да. Тилек мырза, мен мама деймби деп антип айткан эмесмин, антип кошпоңуз бул жерден. Айсулуу айым да кошумча бар окшойт, Ооба, саламатсыздарбы? Кантип ортосуна түшүп калгандыгы жөнүндө. Ошо. Эме Руслан мырза, сиз үйлөнбөгөн, анан 25 жашка чейин деген болчуңуз, талабыңыз? Жок, турмуш көргөн деген. Турмуш көргөн, бир баласы бар деп айткам. Ошентип айткам. Ошентип айткам. Желательно баласы Мен апа болсом деле башкарбайм. Өзүмдөн кичүүгө тийсем деле тилин угам. Жок, мен эми башкарбайт деген айткан эмесмин. Болгону мен бир 3-4 жаш кичүүрөөк, 3 жаш кичүүрөөк болуш керек да. Мен тең болбой Макул, калат. сиздин талабыңыз, мен тамашалап койдум Руслан. Танбай эле коңуз. Эме бул жерде эл журттун эмеси боюнча эле чыгып кетти Руслан мырзанын сезимдеричи. Алга чейин өзүнүн оюн билбейм, бирок Динара айымдыкы сезими жок. Руслан мырзаныкы канчалык деңгээлде баранын билбейм. Анан Менин сезимим жок, болгону аракет кылып көрөйүн дегем. Атак менде сезим жок Динара болгон. Руслан мырза, сезим жок, аракет кылган болбойт. Ошо эме мындай кылбайлы, урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар, келиңиздер, сезим жок экенин билдик, тамаша чындап, эми ошол жерден да балким Динара айым дагы тамаша дегенде сүйүүгө айланып кетмек беле. Бирок азырынча бул нерсени жаппай туралы, балким убакыттын өтүшү менен дагы сезимдер ашып кетиши мүмкүн. Кое туруңуз. Анан дагы ким менен ким
кандай окуялар билдирди болду убакыттын дагы ким менен кимдин окуясы болду дагы. Ошону мен айтайын деп аткам да, Руслан мырза жөнүндө бүтүрүп коюпчу. Мен дагы бир сезим байкаганым Санжар мырзанын вниманиясы Гүлнур айымга болгон. Ошону айта кетейин дегем да. Эми биз бирдеке сезим ойгонуп кетти деп айта албайм, болгону билели деп атам да, чогуу чаран. Эмнеден улам? Эмнени байкап калдыңыз? Эмнеден улам байкап калдыңыз? Ошону биринчи түшүндүрө кетесизби? Жок. Жок, суроо Айслайымга калчу. Анда сиз микрофон сизге келип калды. Ушул сиздин тарапка айтылган, азыркы айтылган сөзгө кандай комментарий айтасыз? Кандай пикириңиз бар? Бир аз болсо дагы. Бизде тоого абдан жакшы эс алып келдик. Анан Гүлнур менен кандай десем, чогуу волейбол ойногонубузду көрүп калышты окшойт. Андан кийин бийлеп жатканда тоо суук болот эмеспи? Албетте, тоо суук болот. Анан биз аябай бийлеп жаттык. Гүлнур бийлебегендиктен бул үшүп калды да. Аябай үшүгөнү билинип атты. Машинага отуруп кирип чыгып, анан маанайы жок эле. Эмне болуп атат десем, үшүп атам деди. Анда мен ысып атам дедим. Мен действительно аябай ысып аткам. Мен анан үстүмдөгү толстовкамды чечип Гүлнурга кийгиздим. Мону кийип ал депчи. Үшөй андан көрө давай буну кийип жылынып барып бизге аралаш деп кийип өзүнүн футболкачан кайра ошентип жүрдүм да. Ошол мындай болгону мырзалык бул эме болчу. Мырзалык эле милдетин аткарыптыр. Мен тараптачы. Демек Айсулайым бул жолкусун туура эмес чыкты сиздики. Жок, Канат мырза, мен айта кетейинчи. Ал жерде кыздардан именно Гүлнур эле үшүгөн жок, мен деле үшүп аткам да. Анан Гүлнурга ага чейин деле биз жолугуп турабыз да, кээдечи группадан жазышып, ким эмне кылып атат, может жолукпайбы депчи. Ошондо Санжар мырза дагы, анан Гүлнур айым дагы мындай чогуу болуп жолугуп калган болчук да. Анан ошондо дагы мындай счетту төлөп, өзү мындай Гүлнурга жакшы подход кылат да. Эгер көңүлүңүз болсо сразу эле ачык эле айтпайсызбы? Гүлнурга же балким дагы бир айымдарга, Анарага же Фатимага. Эгерде сезимиңиз болсо ачык эле айтпайсызбы, Санжар мырза? Ушул жуп боюнча дагы кимде кандай эмелер байкадыңыздар? Жөн эле Санжар мырзанын мырзалык милдетин аткарганы гана ушундай сезим жараттыбы же чын эле бир нерсе бардай болуп сезилдиби? Мен Санжарга суроо берейин дегем. Ал жөн эле тоодогонго үшүп атыптыр деп бергенсиз да. Эфирге чейин киного барганыңызчы? Киного чакырып. Гүлнур менен киного барыппы? Гүлнур көп жамер кино көрө элек го да. Экөө жалгыз болуш керек, ооба, киного барышты. Эфирге чейин. Сонун. Гүлнур унчукпайт го, баарын кылгылыктын баарын кылып коюп. Биз негизи общий бир барганбыз киногочу. Андан тышкарыда экөөңөр чогуу бардыңарбы? Толстовканы кийип алып киного барып алган кыз унчукпайт го. Же сүйлөйбү я? Сүйлөй кетсем, негизи тоодо боюнча айтып кетсем, тоодо аябай жакшы эс алып келдик. Баары менен жакындан таанышып. Санжар байкеден болсо, ошо мырзалык мындай сапатты. Киного барганыңыздар чынбы экөөңүздөрдүн? Ооба, чын. Эмне максат менен бардыңыздар? Негизи мындай достук эмеде эле барганбыз. Мындай андай деле. Ооба, эми мындай да ачык Айслайым айтканда. азамат сиз эле. Туура байкапсыз да. Ачык айтканда эми бул жерде биз жолуктук долбоордун өзүнүн негизги максаты деле баягы жуптарды табыштыруу да. Бул эч кандай кылмыш эмес, эч кандай уят нерсе эмес. Ошол максатта чогулгандан кийин эгерде бири-бириңиздерге мындай кичине болсо дагы баягы симпатия деп коет го, көзүңүздөр түшүп калса, көңүлүңүздөр түшүп калса, мунун эч кандай уяты жок. Ачык эле айтып, коркпой эле ачык айта бериңиздер. Санжар какабайбыз. Биздин киного барып келгенибиз үчүн, албетте, бул тоодон жакшы мамиледе болуп кеттик, анткени бул дагы аты Гүлнур, анан өзү дагы 2000 жылкы болот эмеспи? Мен да бир тууган карындашым аты Гүлнур, 2000 жылкы. Ошонун айынан жакшы сүйлөшүп, жакшы таанышып. Бүт ошонун айынан. Гүлнур деген кыздар киного алып барасыз. Анан мындай дос катары мындай Инстаграмдан сүйлөшүп калып, анан жакшы кинолор чыгаттыр деп мындай сөздөн сөз чыгып, кино тууралуу сөз болуп кетти. Барып келдик, барып жакшы кино көрүп. Гүлназ айым, сизге суроо. Бейтаныш мырза менен киного барат белеңиз? Киного. Киного ким менен барасыз негизи өзү? Мындай киного бал свиданиянын башка түрү деп түшүнөм да. Киногочу. Киного, ошол. Жөн эле мисалы, сиз менен киного барбайм. Жо мен аялымма, ошо аялым жубайым мен барам деп. Ошону айтам да. Туура эле, негизи суроо туура эле.
бир кандайдыр бир кичине болсо дагы сезимиң болгондай, ошол мырза менен же айым менен жалгыз калгың келсе, ошого убакыт бөлгүң келсе, анан ошондой убактыңды арнайсың да. Ооба, киного. Ооба. Анан азыр эмнеден чочулуп атышат, экөө мен мындай түшүнбөй элемин, балким чын эле эч нерсе жок. А балким кичине болсо да бир үмүт бар. Бирок ошону эмнегедир ачык айта албай атасыңар. Санжар, Санжарга бербейлү. Эмнеге биз Санжарды сүйлөтпөй атабыз? Негизи мындай, Санжарды кандайдыр бир деңгээлде. Сиз кошумчаласаңыз Санжар сүйлөсүн. Мен Санжарга айтат элем, Гүлнурдун сизге болгон кичине бир сезимдери ачылыптыр тодон кийинчи. Эгер чайга чакырып көрсөңүз жакшы болмок деп ойлойм. Оюңузда болдубу? Элестетип көрүңүз мындай, элесиңизде жок дегенде. Кандай болмок ошондой болуп калса? Күтүүсүздөн болду. Бул суроолордун баардыгы азыр мен үчүн ушундай агенттер бар экен билген эмесмин. Баарын байкап турган. Сиз бияка келип эмне жашырып жүрөйүн дедиңизби? Бес Кыргызстан билет, аны мына билип атат. Гүлнур айым абдан татынакай, бою узун, жакшы, мындай келбеттүү, акылдуу, токтоо мүнөздөгү жакшы кыз. Сүйлөшкөнүбүз жакшы. Киного деле эми жөн эле жүрүп кеттик деле бош убакыт болуп калган үчүн эле барып келген жокпуз эми. Ооба. Чогуу барып келели деп. Атайын убакыт бөлүп, Атайын убакыт болуп эле. Наргизаны деле алып барып келсеңер болмок экен киного. Ал деле баргысы келип аткан. Же мунун баарын кечиресиз, эмне үчүн сурап атабыз? Такташыбыз керек, анткени эфирдин жобосун билесиз. Эгерде бир аз болсо сезимиңиздер болсо, анда биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Болбосо биз талапкерлерди күтөбүз деп жарыялашыбыз керек да. Ошон үчүн бир жаңсыл жооп айтып койсоңуздар. Бир жаңсыл жообун айтып кетсек, биз дос катары эле жакшы мамиледебиз. Абдан жакшы мамиле. Дос катары гана. Анткени менде бир аз болсо да мындай сезим бир аз ойгонсо, мен аны сөзсүз түрдө аракет кылып өстүрүүгө аракет кылам. Демек, талапкериңизди күтөсүз. Ооба, албетте. Гүлнур айым, жок күтпөйм десеңиз сиз. Такшы болмок. Мен деле талапкер күтөм. Гүлнур айым негедир капалуу айтты. Бирок Санжар мырза, сиз келе турган талапкерлериңизге жакшы бир мындай даярданышыңыз керек да. Ана эртеңки күндө Фатима менен да кино чыгып кетсеңиз, анда биз түшүнбөй калабыз. Эми табышып кетсеңиздер жакшы, анан табышпай жөн эле киного чыгып берсеңиздер кызганат келе турган талапкерлер да Гүлнурга. Негизи Санжар менен биз бир машинада отуруп чогуу барып келдик да. Андан кийин Санжардын кыялына караганда бунун талабына туура келбейт Гүлнур. Менин көз карашым боюнча Санжар мындай более такая живая, ушундай кыздар жактырат экен. Активная болгон, бири-бирине мындай топ келе тургандай бир кызды издейт да. Анан менин түшүнгөнүм боюнча, бунун сөзү боюнча Гүлнур дал келбейт. Достук деп эле ойлойм. Анан Мен да айта кетейин. Ооба, биз Санжар байке экөөбүз дос катары аябай мындай жакшы сүйлөшөбүз. Мен деле ойлойм, сизге деле кошулам, ооба. Рахмат. Биз дагы да улантабыз. Дагы ким менен ким? Мисалы Нурлан мырза аябай шаңдуу жүрөт го. Мен ойлойм ушу Нурлан мырза жөн жүрбөсө керек депчи. Бизде группа бар да. Ошол жерден дагы негизи сезимдер ойгонуп атат окшойт. Көбүнө сезимдерин билдирип атат. Ошону ачык айта кетишсе. Айдан ачыкты. Мен деле шок болуп калдым. Нурлан мырзага менин сезимим бар дегенде мен чын элеби деп 3-4 жолу сурасам дагы чын эле деп жооп берди да. Анан ошону билгим келип атат мен дагы. Чын эле сезимдери ачылып атабы, болсо ачык айтып койчу. Мен да билип алайын. Ушул тууралуу кененирээк айтып кетейин. Бизде группадан сүйлөшөбүз, ар ким ар кандай тамашалап сүйлөшүп калабыз. Анан балдар сурап калышты да, өздөрүчө кимди чакырайлы, анан ортодон эле ушинтип бири-бирибизди табыш алсакпы деп эле анан мындай чечкинсиздиктей болду да магачы, мындай чакыралуу деп эле суроо болуп калды да. Анан бирок бирөөсү мындай чакырам деген болгон жок да. Анан мен ошол жерден эле просто тамашалап эле, андай мырзалар силер чакырбасаңар мен чакырып коеюнчу, Нурлан байкени чайга чакырам мен деп айтып койгонмун да. Анан кийин ошол жерден анан баягы Динара эже менен Руслан байкенин эмеси башталып кетти да.
билбейм, может мындай эме болуп кетиштиби, анан ошол жерден башталып кетти ушул нерсенин баардыгычы. Анан ошол менен эле тамашалашып эле калдык. Мындай Нурлан байке мен сизди чакырам, мен сизди жакшы көрүп калдым деп элечи. Мен негизи эле жашоодо ушундай тамаша экөө шаңдуу кызмын. Мен баардыгы менен жакшы сүйлөшөм да. Баары менен эле тамашалаша бересиз. Просто ошо мен дагы несуроз кабыл болуп аткам. Анан экинчи жолу сураганда чын эле мен сизди чакырам деген деп коем. Анан Тимур жана тоого барганда бул кечигип келди. Ошондо мен барбым келсем десем, барам байке деген бойдон. Негизи барбайм деп аткан да. Чакырсам келип калды. Ошондо тамашаңыздын канча пайызында чындык бар? Жок, бунун баардыгы тамаша болчу чындыгында. Кандай айтсам, мен чын эле барбайм деп ойлоп аткан болчумун. Ал барбай турган жака чыгып калганбыз. Анан бул жерде Айсыл эже, анан Аргендер чыгып калышты. Ошолорго кошулуп эле барып калдым да. Анан тамашалап эле ал жакта жүрсөм, Нурлан байке аябай шаңдуу ошол жерде баарын эметип жүрүптүр. Анан барып эле мен дагы кандайсыңар деп эле, Нурлан байке мен келдим, каякта жүрөсүз депчи ушундай тамашалап калдым да. Негизи мен ушундай компанияда тамашалуу шаңдуу отурган. Жок, сезимим жок. Нурлан мырза дагы ким менен тамашалаштыңыз? Нурлан байке. Негизи мен баары менен эле аябай жакшы болуп кеттим десем болот. Баардыгы сонун адамдар экен. Баардыгы менен бирдей эле общение кылып атам эже. Айдана экөөнүн чындап эле достук мамилеси көрүнүп турду. Экөө ойношуп, мындай тамашалары ооба дал келип атты. Тамаша катар деп ойлойм. Бирок менин оюмча сизге көбүрөөк Мерим айым жакты окшойт. Себеби дегенде улам эле көзүнө Меримдин кылганы көрүнүп атты да. Мерим молодец экен, Мерим мындай экен, ушу Мерим тың экен деп мен оозунан жалаң эле Меримге мактоолорду гана угуп аттым да. Биз болсо мен мисалы үчүн видео тартпай мен убара болуп жүрдүм. Мерим дасторконго көбүрөөк көз салды да. Анан кийин Нурлан мырзага ушундай мындай домашний кыздар жагат окшойт. Мерим дал келеби, балким ойлонуп калдыбы. Оюн болсо дагы ошо Меримди ала калып атты, Молекуладын оюну кучактайды болсо, барып кучактай калып атты. Ушундай учурлар болду да. Мен да кошумча алып кетсем. Сезим жок, просто эми ал оюн болчу. Анан баары эле ойноттук го дейм. Негизи оюнда жаккан адамга чуркашат да, сразучу. Ошол балким өзүн угуп көрбөйлү. Балким. Кошумчалай кетсем болобу? Болот. Мен ойлойм, баягы тамашалашып сүйлөшүп калабыз да, анан кийин Динара эжеге деле сезим барбы депчи. Динара чайга чакырса чыгам дейт мага жана. Нурлан мырза, сиз кыздарга сезимдерди козгоп коюп турбайсыңар. Негизи тамашалап эле сүйлөп койгом. Меримге келсек, эми негизи Меримди көптөн бери байкайм. Бияктан дагы баягы тамактар келип калса, столдун үстүн жыйнап коюп, өткөндө мына Тилек экөөбүздүн сменибиз экен. Ошо суп алып келип, анан столдорду жыйнайлы деп атсак, жок, жөнөбөйсүң Нурлан байке деп столдорду жыйнап, өзү мусорларды төгүп, ошондо ыраазы болуп калгам. Анан могу тоого чыкканда дагы карап отурсам, шашылык сайып жүрөт, эт сайып жүрөт, анан дасторкондор даярдап жүрөт. Карасам ушул эле Мерим да. Анан ошо Меримди сыйлап, баягы от души сыйлагам, ошо негизи кызмат кылып атат деп эле атак. Мен Мерим менен чайга чыкканга кандай карайсыз негизи? Ким менен? Мерим менен чайга чыккыңыз келеби? Мерим экөөбүз ага карындаш болуп аябай жакшы сүйлөшөбүз чындап айтканда. Мерим да өзүнүн ойлорун айтып турат мага чыгыпчы. Мен дагы өзүнүн советтерин берип турам. Негизи ортодо негизи сүйүү жок, анан бара-бара көрөрүбүз. Мен айтып кетсем болобу? Нурлан байкенин болгон как байке катары көрөм. Эч кандай сезим жок. Байке эле болот да сизге. Сезим жок, эч кандай билбейм, мен эч нерсени байкаган жокмун. Анан тоодо негизи баарысы эле мен негизи оюндан чыгып калаттым да, көп мындай шаң шөкөткө жок экен. Оюн ойногондо дагы сразу эле жеңилип калдым. Анан ошол жерден просто Нурлан байке бир аз поддержка берип койду, мындай Мерим ойной берсинчи депчи. Может ошону туура эмес түшүнө алды го дейм. Негизи Нурлан мырза сүйгөндө көзүнө бир эле кыз көрүнүп калат да. Ошончо барып кайдын сизге Мерим эле көрүнөптүр да көзүңүзгөчү. Жок, ошо Меримдин көп жерлерин, жакшы жерлерин байкап, ошо поддержка кылып коюйн, ушу карындашым деп оюндан да улам эле чыгып калат. Анан Мерим кыз калатчы, кайра чыгып калып атат. Меримдин кылганын башка мырзалар байкабай эле да. Ойлоп атсаңар керек. Жок, мен да ошону толуктап кетейин да. Биз сиз айтып атпайсызбы, бул жерден Мерим ушинтип мусорлор чогултту, анан кийин тияктан ушинтип баардык жер жыйнап жүр депчи. Мындай негизинде биз деле жыйнап аттык бул жердечи. Биз деле кылдык да ошол нерсеничи. Биз тоого барганда биз кечигип калдык, бирок биз деле ошо тегерек чекен жыйнап жүрдүк. Бирок чын айтканда Мерим эле көрүнүп калды, ошону айтсаңыз.
негизи баарыңарды эле бирдей көрөм го, билесиңер, мындай тамашалашып, күлүп, кандайсың Айдайка, Айсылжа кандайсың, Динарка деп баарыңар менен ошондой сүйлөшөм, билбейм эми силерге кандай көрүнүп атат. Мен чисто эле карындашым катары көрөм, ачыгын айтканда. Карындаш менен Байкенин талкуусу дагы экөө тең ачык айтканга аракет кылды. Эми балким убакыттын өтүшү менен сезимдер ачылышы мүмкүн, мисалы ошол эле сыяктуу Санжар менен Гүлнур окшоп эч кимге айтпайбыз, билинбейбиз деп кино көргөн сыяктуу да секреттер чыгып кетиши мүмкүн ортого. Негизи биз Гүлназайым бул жолкусундагы биздин катышуучулар ынтымактуу болуп, бири-бири менен мындай жакшы таанышып, ошол эле убакта тамаша катарында сезимдерин билдириштип. Негизи эми мен айтат элем, баарыбыз эле 30га чейин жакындап калдык, 30тан өтүп калдык. Эмки жолкусын тоого чыксаңыздар, балким тамаша эмес, чындап сезимдерди билдиргенге аракет кылабыз, Учурда багы заман өнүккөн учуру дегендей, ар кандай жасалгалар, ар кандай коозуктар трендке айланып аткан учуру, анын катарында мынакей биздин аркабызда тургандай Канат мырза жашыл дубал. Ооба, жашыл дубал. Бул өзгөчө мындай сүйүүгө, гармонияга алып келет экен. Сиздерде тоого чыкканда мына адамдар мына жашылды көрүп, мисалы Кыргызстандын жашылданырын көрүп, мисалы Кыргызстанга көптөгөн чет өлкөлүк туристтер келип, Швейцария бер жакта калат экен деп эс алат да. Канат мырза, билесизби, кыргыздардын айымдарынын аттарында көпчүлүгүндө башында гүл деген сөз кошулат да. Мисалы, менин атым дагы Гүлназ деп, ошо гүлдөй назик кыз болсун деген ниет менен коюшуптур эле да атымды. Байкап жүрөсүзбү? Мен азыр сиз айтсаңыз чындап ойлонуп атпаймынбы? Чындыгында ар бир айымдын атында гүл деген бар экен, бирок кыз жибекте, Наргизада, Меримде жок экен деп эле. Же көпчүлүк учурда кездешет, же башында, же аягындачы. Анткени айымдарды көбүнчө гүлгө теңеп коебуз да. Ооба. Анан бүгүн да өзүнүн баягы катышуучу мырзабыз Эсенбек мырза бүгүн студияга кургоого келбестен өзгөчө айымдарга белеги бар экен. Айта кетейин, баарыңыздарга көңүлдүү күн. Мен бүгүн жөн кур келбестен ушу кыздардын көңүлүн көтөрүп коеюн. Канча эфирден бери чогуу отурабыз, бирге отурабыз, көңүлүн көтөрүп, ушу күлдөө жайнап жүрсүн дейм. Бул жашоо сүйүүдөн, адам сүйүүдөн таралган жашоону сүйүп, бири-бирибизди сүйүп жашайлы, ушу кыздарга гүл таратып койсун. Biz жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Гүл, бир эле гүл, бирок адамдын көңүлүн шунчалык көтөрөт. Эсенбек мырзаны биринчи үйлөндүргүбүз келип кеттиби? Ооба. Жар-жар Биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте өзүбүздүн жумушубузду чындап реалдуу кылып, ушул катышуучулардын бактысын тапканга чоң себепкер болуп келебиз. Бүгүн дагы ортодо аралык өтүп, балким катышуучулар азыркы убакта тамаша деп айтып атабы, балким ушунун баары чындыкка да айланып кетиши мүмкүн. Той эле болуп турса экен деп биз жумушубузду улантып жаткан чагыбыз. Бир чайды искөрүп турайын. Ооба, өзүңүздөр байкагандай бүгүнкү эфирде биздин достук чайга чыккандардын арасынан бир гана жуп, андан ары карата өзүнүн достук чайын улантабыз деген чечимге келишти. Алар болсо Бекмамбетке бирөөнү чайды берип койсо. Жана Айтырган айым келиңиздер. Чайыңыздар даамдуу болсун. Чайдан ичип достук чайын улантыңыздар. Бүгүн сиздер жыйынтыкка келгениңиздер үчүн жок дегенде бизде бир эки катышуучу достук чайын улантат. Кол чаап коелу. Ал эми андан сырткаркы биздин студияда отурган бардык мырзалар жана айымдар өздөрүнүн талапкерлерин сиздердин араңыздардан күтүп калмакчы. Кудай буйруса. Кудай буйруса, сиз бактыңызды тапкандан эч качан коркпоңуз, анткени бул сиздин жашооңуз, сиз гана чечишиңиз керек. Ошондуктан талапкер болуп келем дегендерге биздин эшигибиз ар дайым ачык, алдыда турган номерлерге байланышып, балким биздин айым катышуучу же мырзанын жүрөгүнөн орун алып, турмушка чыгып же үйлөнүп кетсеңиздер деген жакшы ниетте биз талапкерлерибизди күтөбүз. Гүлназ айым,
Сиз дагы чындыгында коомчулукта Гүлназ Чыныгыл кызын алып барганы бизге жагып атат деген да жакшы ой пикирлер көп да. Бирок сиз ушул жака келгенден бери сизде кандай сезимдер ойгонду, мындай сүйүү сезимдер ойгондубу? Мындай көрүп, мисалы жана эле боор болуп кетти го, мисалы Арген менен кыз жөө көкө калсынчы депчи. Өзүңүз кичине мындай айтыңызчы, сиз менен сүйлөшөйүн. Чынында баягы реалити, долбоор дегенчелик деңгээлде бар экен. Жана экрандан көргөндө чынында эле экөөнү аябай башкача баягы балаң үйлөнө тургандай болуп сезим болуп кетет экен да, же болбосо бир тууганыңдай болуп, анан чын эле жакшы сезим пайда болгон окшойт деп кубанып кеттим эле. Анан кайра токтотуп турабыз десе, бир аз ичим ачышып, кызылдап, көндүргүм келипчи экөөнүчү. Ушундай сезимдер болуп кетти. Анын сыңарындай чынында эле реалити долбоор, атына заты жарашкан. Мындан сырткары дагы Канат мырза, алып барчу болгондон кийин сырттан дагы баягы тойлорго барып калсам, жакшылыктарга барып калсам дагы келип айткандар болуп атышат таң калыштуусу. Жакында эле Астанага барып келдим, ал жактан дагы чоң жоон топ көрөт экен. Ал жактан дагы байкап тургандар бар экен, баардык дүйнөнүн төрт бурчунан көргөн аткандар бар экен. Андан сырткары болсо биздин ошол сиз айтып атпайсызбы көрөт экен деп, ошол эле биздин көрүүчүлөр бир күнү сизди урушушу мүмкүн. Анткени мына Аргенге окшоп, Кызжекке окшоп эки жолго түшүп кетип атат да. Экөөнү неге жараштырып калган жоксуңар? Экөөнү неге ажыраштырып ийдиңер депчи. Ошондуктан сизде дагы, бизде дагы жалпы чоң жоопкерчилик бар деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, ар жума сайын, ар бейшемби сайын 20:30-та НТС телеканалында, Канат Шоу мен YouTube каналында, НТС YouTube каналында биз жолуктук долбоорун калтырбай көрүңүздөрчү. Анткени кызыктын баары, сезимдин, эмоциянын баардыгы ушул жерде. Ал эми ушул эле учурда жалпы теле көрүүчүлөргө бизди дүйнөнүн төрт бурчунан көрүп аткандарга ыраазычылык билдиргибиз келип турат. Анткени сиздердин ар бир сөзүңүздөр, ар бир колдооңуздар биздин катышуучуларга дем, күч берип турмакчы. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Сак саламатта калыңыздар. Эртең бейшемби күнү 20:30-та көрүшөбүз. Эртең кандай жаңылыктар болот, кайсы катышуучуларга талапкер келет экени чогуу байкайлы, чогуу көрөлү. Жакшы туруңуздар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арап сезим тазасынан, башкачасы